Мындан ары биз андай кылбайбыз, 6:30 дагы эле баштаганга аракет кылалы. Тартипти да бир аз жолго салсакпы деп. Бул биринчиден, экинчиден бул жак жайдын талабы боюнча дагы 8:30 биз бошотуп беришибиз керек. Себеби жакта дагы кызмат кылган кызматкерлер бар, иштегендер. Алардын да өтүнүшүн четке какпайлы, ошон үчүн убакытты текке кетирбей баштайлы. Кечиккендер болсо катарыбызга кошула берет. Адаттагыдай мен бир суроодон баштагым келет. Ким бүгүн биринчи жолу келип атат? Бул сабактарга бар экенбиз, бир аз бар экенбиз. Мен кыскача өзүмдү тааныштырайын. Бул жакта эмне болуп атканы боюнча бир-эки сөз маалымат бере кетейин, анан сабакты баштайлы. Мен атым Мелис Мураталиев. Учурда мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы болуп эмгектенип келем. Анан бул жерде болсо, ушул жайда ар жуманын экинчи күндөрү кечинде жумуштан кийин 6:30 атайын ушул Кыргызстануу курс өтүп атат. Кыргызстануу деген программа бул 40 тема камтыйт. Бүгүн кезеги боюнча 16-сы, 17-си болуп кетти. 17 угуучулар так билет экен. 17-чи тема экен. Дагы 6-да 23 темабыз бар. Аны менен деле чектелбейбиз. Эгер кызык болсо мүмкүн андан дагы деле улап кетебиз, башка программалардан эле улап эле ушунун негизинде. Бирок кыскача айтканда бул программа мурда эле көп жылдан бери иштелип чыгып, мамлекеттик мекемелерде апробациядан өтүп, билим берүү мекемелеринен өткөн, мамлекеттик органдардан өткөн, күч түзүмдөрүнөн, коопсуздук кызматы тарабынан баардык жагынан апробациядан өтүлүп, бул программанын контенти деп коелучу, мазмуну ушул азыркы учурдун талабына да жооп берет экен. Өзгөчө акыркы мезгилде мына азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатынын алкагында бизде бир нече стратегиялык документтерге кол коюлган. Президент тарабынан жарлыкка кол коюлуп бекитилген руханий адеп аклактык өнүгүү, кыргыз жараны деген концепция бар. Манастын университетин жайылтуу боюнча атайын иш-чаралар планы бар. Улуттук нарк боюнча атайын программа кабылган. Анан кече жакында улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик деген аталыштагы биздин улуттук оң жолубузга кол коюлуп, бул документ расмий ишке ашыра баштады. Мына ушул стратегиялык документтердин алкагында, же болбосо ушул документтерге жооптуу болгон бардык мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерди биз атайын ушул жерге чакыруу менен ушул иш-чараны иштеп турабыз. Себеби ушул Кыргызстан курсундагы маалыматтар, билимдер ушул биздин мамлекеттик саясатыбызда жүргүзүлүп аткан стратегиялык документтердин ишке ашыруусуна өбөлгө болот деп ишенебиз, көрүп атабыз. Анан ошон үчүн бул жерде биз ошол маалымат билимдер менен бөлүшүп атабыз. Кыскача таржымалыбыз ушул. Бүгүнкү темага кезек берели. Слайдты которуп коюңуз. Бүгүн темабыз атуулдук милдет. Алгач милдет деген түшүнүктү баарыбыз билебиз, бирок мындай кантсе дагы кандай түшүнөбүз? Милдет деген эмне? Кыскача пикириңизди. Милдет деген эмне? Жөн эле милдет түшүнүп катары эмне? Сөзсүз аткарыла турган иш. Дагы жоопкерчилик. Аябай катуу оор сөзбү, же түшүнүксүз сөзбү, же эмне дымып калдык? Дагы эмне айта алабыз? Милдет, жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик. Сөзсүз аткарыла турган иш. Дагы жоопкерчилиги менен чектелет. Дагы кошумчалайт. Негизи түшүнүктүүбү баарыбызга милдет деген сөз? Мындай талаш пикир жаратпайбы? Баарыбыз түшүнөбүз, эмне деген? Анда кийинки суроо. Слайд бериңиз, кийинки слайдта. Стоп, ушул жашоодо негизги 4 милдет деп биз бияка жазып койдук, 4 деп. Канчасын санабайм, бирок кандай милдеттердин түрлөрүн көрсөтө алабыз, аныктай алабыз. Ата мекендеги кызмат кылуу бул милдет. Кызмат менен милдеттин аймасы барбы? Биз азыр милдет жөнүндө сөз кылып атабыз. Аскердик милдет. Дагы аталык милдет. Ата-энелик милдет. Дагы кызматчынын милдети. Жарандык милдет. Самый главный. Эмне үчүн ал өтө маанилүү? Эң негизги милдет жарандык милдет дейсизби?
Жок, кандай дагы милдеттер бар? Кеңири дагы кенен талкуу мындай чектебейли. Дагы кандай милдеттердин түрлөрүн ажыратабыз. Сунуштарды айтыңыздар. Азыр айтылгандарды эсепке алып атабыз. Ата энелик, аталык милдет деп атабыз. Жарандык милдет деп атабыз. Аскердик милдет деп атабыз. Дагы эмнени айттык? Аталык милдет, ата энелик милдет жалпылаштырып. Дагы атуулдук милдет тема ооба. Атуулдук милдет кайсыга жаратат? Жарандык милдет менен атуулдук милдет айырмасы бар? Бирдей эле. Кезеге кирет, анда талдайбыз. Дагы кандай милдеттер бар? Жетекчилик милдет, кызматтык милдет, дагы аял милдети. Аялдын милдети эмне? Эненин милдети. Же аял катарда милдет бар. Аял жубай катарыбы, же аял зат катарыбы? Жок, эне ал сөз жок. Аял милдети дегенде бир аз суроо туулуп атат да, аял кандай мааниде? Аял зат катарыбы, же бирөөнүн аялы, баягы жубайы катарыбы? Эне деген түшүнүктүү. Аял зат катары милдет барбы? Аял зат болгон үчүн милдет барбы? Милдет эме? Макул талдайлы. Макул. Дагы кандай милдеттер бар? Түрлөрүнө жараша. Кандай десек, силер милдеттерди атап атасыздар, сөз жок. Бирок мындай иерархия дейбизби же классификация кылып көрөлү, түр-түргө бөлөйүнчү. Азыр силер айткандын көбү бир эле түрүнө кирет. Көп айтылгандын көбү бирөөнө кирип атат, дагы үчөөнү табышат. Аскердик, мекендик деп атабыз. Жарандык. Аскердик кызмат өтө жарандык милдетке жатабы? Жатат. Болду. Айтылды. Мамлекетке кызмат кылуу же мамлекетке милдетпи? Мамлекетке кандай милдет? Кандай? Руханий милдет? Сиз менден сурап атасызбы? Негизи мен суроо бердим, силер жооп бардыбай дедим да. Келе макул эмес, башка силерде дагы мындай түшүнүккө салбай, баштайлы биринчиден. Биринчисин беребиз, слайд боюнча. Адамдын милдети деген. Эң биринчи түшүнүк биз адам болгондон кийин биринчи адамдын милдети деп коелу. Азыр шашпай талдайбыз, суроолор туулушу мүмкүн, албетте. Мен түшүнүп атам. Экинчиси, экинчи слайд бериңиз. Наамдын милдети. Эмне үчүн бул өзүнчө түр катары, категория катары бөлүп атканыбызды азыр дагы түшүндүрөбүз, албетте. Наам деген, наам түшүнүктүүбү? Наам деген, Бирок сөзмө-сөз которгондо кээде бир аз түшүнүктөр ар кандай болуп калат. Наам деп эмнени түшүнүп атабыз? Звание. Дагы? Мисал, кандай наамдарды айта аласыз? Мисалда. Аскердик наам ба? Мисал. Капитан, полковник дегендеги. Ушундайбы наам деген? Дагы кандай наамдар бар? Баатыр, эл баатыры мисалы. Социалистик эмгектин баатыры, эмгектин баатыры. Бул да наам. Дагы кандай наамдар бар? Эл акыны түшүнүктүү. Ушул сыяктуу анын өзүнчө дагы талдайбыз кезек. Анан дагы бир эки түрү бар, ал такыр мындай, кандай десем. Азыр көрсөтсөм мүмкүн кабыл албайсыздар, мүмкүн суроо жаралат, эмне үчүн ушундай да барбы, болушу мүмкүнбү? Бирок азыр көрсөтө берели, анан ар бирине кезеги менен талдайлы, макулбу? Кийинки эки слайдты бериңиз да. Жагдайдын милдети бар, анан учурдун милдети бар. Биз ушундай төрткө бөлүп көрдүк да, анан талдоо жүргүздүк. Өзү логикасы боюнча деп коелучу, биринчиден баштап адам болгондон кийин эң биринчи адамдын милдети. Адамдын милдети өзүнчө талдай келсек, ал дагы бир нече катмардан турат. Бир слайд бериңиз, адамдын милдети. Мындай бөлөлүп болду, эми койдуңуз, мен айтмайынча чыга беребиз. Şu адамдын милдетин талдайчы, жана баарыңыздан башында талдоо болгондо көпчүлүк ушуга кирет. Бирок эми ирети менен, кезеги менен деп коелучу. Андай логикалык негизде. Биринчи милдет эми кайсы милдет болот адам үчүн? Жашоо. Адеп. Жарандык. Дагы таппай да. Биринчи жарандык аскердик ошонун ичинде да мындай
Кеңге мындай болалы, мындай адамдын милдети бизде болсо адам жөнүндө болалычы, адамды мына эчке жакшы деп ойлойт да, эми баягы ушундан тайгалычы. Адам жашоого келгенде эле бир милдет менен келет. Жашаш милдетпи? Төрөлөр менен ыймандуу болуу милдет болот. Мындай жаңы төрөлдү бала. Адамгерчилик болуш керек деген милдети бар. Адам болу. Чоң сөз, чоң талап адам болу. Кандай? Балалык милдет. Балалык милдет. Анан ошол менен катарды, эгер ошондой логикалык негиз эсептесек, анда ошол бир категориянын ичинде деп болот. Кандай дагы милдеттер бар ушуга окшош? Ата энелик, агалык, инилик, эжелик, сиңдилик деп түшүнүп атасыңар. Адам баласы эң биринчи өзү жашоого келгенде, эми жашоого келгенде де жашоодон өзүн таанаганда, өзүнүн ордун аныктаганда эң биринчи өзүнөн баштайт. Өзүнөн башлаганда өзүн аныктап, өзүнүн милдети, өзүнүн тегерекчилиги эң жакын адамдарына карата болгон милдет. Эми муну бул илимде жок. Мындай бир анык такталып, ушул илим боюнча мондай деп мен айтканда алысмын. Мен болгону бул талкууга салынган, анан силерге сунуштоого берип атам. Бөлүшүп атабыз. Муну мындай деп бир слайд түзүп коебуз. Ата бала ага эни деп шарт түрдө жазып койдук, түшүндүк, э? Бир сөз менен айтканда, туугандык милдет дейбиз. Тууганчыл милдет дейбиз. Билбейм, кантип атайбыз, бирок бир категория. Жана балалык милдет деп койбойбу? Ушулардын ичине бир милдет аталык, балалык, агалык, инилик, түшүнүп атасыздар, э? Инилик милдет менен агалык милдеттин айырмасы борбу? Эжелик, сиңдилик, э? Ата балалык түшүнүктүү. Аталык милдет, балалык милдет. Агалык, эжелик, сиңдилик, анан инилик деген милдет. Ушулардын ичинен кайсы милдет? Кандай жабайт? Өмүр бою адамды коштойт. Жок, баары эмес. Төрөлгөндөр аталык милдет болбойт да. Төрөлөр менен агалык милдет болбошу мүмкүн. Инилик милдет менен төрөлөшү. Же болбосо төрөлөт, анан бир убакыттан кийин анан агалык милдет жүктөлө баштайт. Эгер андан кийин дагы бир төрөлсө. Түшүнүп атасыңарбы? Бирок бир милдет адамды өмүр бою коштойт. Кайсы? Балалык милдет. Балалык милдет чектелеби, чектелбейби? Эмне менен чектелет? Ата энеси каза болгондо балалык милдет бүтөт, э, ошо менен. Биз кыргыз элинин эмесин талдайбыз, кыргыздын жашоосунда коелучу. Балалык милдет чектелеби, чектелбейби? Эмне өтүп кетпегенчи? Демек адамдын өмүр бою менен коштоло турган милдет. Биз мындай көп маани бербейбиз, бирок ушул милдет өмүр бою коштойт. Балалык. Бuyakta bir fikir айтылды, ата эне тегин болгон чакта ал милдет күчтүү, ал өтүп кеткенден кийин бүттү, бошоно. Жок, бошоно. Балалык милдет бизди өмүр бою коштойт. Ата энебиз барбы? Жок. Өтүп кетсе да, бирөөнүн баласы бойдон дейбиз да. Ой, атаңдын намын булгаба деген сөз уктуп калат. Баланчанын баласы эле. Сен апаң ушундай киши эле деген сөздөрдү угуп беребизби? Өтүп кетсе да. Ошол эмнеге адамды түртөт, же болбосо эмне талап? Ошол балалык милдетти алып барат. Ата эненин алдында алар кыздарбыз да. Ошону унутпа дейт. Же болбосо ата энеси өтүп кеткен күндө дагы баары балалык милдет деген ошол ата энесинин балага берген тарбия таалиминин аркасы менен айткан акыл кеңештери, ошону тутуу, ошону кармануу ата энеси өтүп кетсе да балалык милдет деген. Милдеттүүбүз. Аталарыбыз, апабыздын, атабыздын айтканы бизге мыйзам деп эле коелучу, бирок алардын айтканы, алардын
багыт көрсөткөнү, бизге калктап биздин аксиябызды билим, тарбия, тааним бергени баары ушул негизде жашоого багыт көрсөткөнү албетте туура. Көп нерсе ата эне баласына атайлап жаман нерсени көрсөтөт. Ошо ошонун баарын тутуу, ошонун чегинен чыкпай, ошону баалоонун өзү, ата энесинин эмгегин баалоонун өзү бул бала. Андан кийин кеттик. Агалык эмнеге? Агасын көргөнү сөзөт деген макалдарыбыздын баары эмнеден улам. Агасы болгондон кийин иниси ага жардамчы болуш. Аны өзү милдет. Эгер өзүң ага болуп сенден кийин инелер болсо, аларга сен жол көрсөтүүчү, сен баягы жөрөк болуучу, өзүнчө милдет. Ата энеси, бир туугандар. Эми аял кишиники деле ошондой да, кыз кишилер, эжелик, сиңдилик деген ушул сыңарында жетип. Ошонун баары бир эле нерсе, адамдын милдетинин эң биринчи баскычы. Ошол жанагы үй бүлөлүк дейбизби, туугандык дейбизби, анын аталышын билбейм, бирок биз өзүнчө түшүнөбүз. Кийинки кандай милдет болушу мүмкүн? Баскыч боюнча. Азыр чыгарып айтып болот, жасталды. Мындан кийин дагы кандай баскыч болушу мүмкүн? Милдет деген. Үй бүлөдө, ана мындай үй бүлө десе бүт туугандар менен чектелбейт. Мисалы, тайке, жыен, бөлө деген милдеттер барбы? Тайкелик милдети бар да, ушунун баары ушул милдет. Туугандардын милдети бар, ушунун баары ушул жерде. Бир жерде. Экинчи кандай болушу мүмкүн милдет? Коомдогу? Ошол кандай милдет деп аталат? Жарандык. Жарандык. Кийинкисинде. Жарандык милдет. Бул кандай милдет? Жарандык деген. Коомдук? Бул логикасы боюнча мындай. Бул жана биринчи баскычтагы милдеттер, аталык, балалык, туугандык деген бул адам өзү жеке байланышы, тааныштыгы бар. Түздөн-түз аларга мындай милдеттенмелер аныкталган, мамилелери бар. Мына ошол милдет. Биринчиси. Экинчиси, түздөн-түз тааныштыгы болбосо да, бирок мындай бир жалпылаган милдеттер бар. Жарандык. Азыркы тапта жарандык милдет бул мамлекеттин алдындагы биздин милдеттерибиз. Туурабы? Аны мындай деп айтсак болот. Коомдун алдында. Коом болуп жашап атабыз. Мамлекеттин тили менен айтылганда да мындай айтсак, биз коомдук милдет, жарандык, жаран деген сөзү менен түшүндүрөт. Биз жарандыкты, жаран деген түшүнүктү орусчасын кандай деп пайдаланабыз? Орусчасын гражданин. Гражданин деген түшүнүк каяктан келген? Жок. Бул түшүнүктүн түпкү жаралышы каяктан пайда болгон билесиңби? Тарыхый. Гражданин. Гражданин деген каяктан келген? Каяктан? Грек Римде. Кайсынысы? Отуруп ташкан, бирок экөө айтылды. Гректе же Римде? Жок, Римде. Citizen. Түпкү мындай этимологиясы боюнча citizen. Шаардын тургуну деген. Ошон үчүн гаражанин деген. Гаражанин. Анан бар гражданин болуп кетти да. Өзү граждан деген сөз ошол город деген. Кыскасы, бул түшүнүк катары бул бир белгилүү аймакка таандык билдирген тургун катары. Жаран деп биз ошондой мааниде. Азыркы түшүнүктө да азыркы замандын талабында биз жаран деп биз мамлекетке таандыгы болгон адамдардын, ушу мамлекеттин тургундары, жашоочулары, ушака таандыгы бар дегендерди биз жаран деп. Бул туура эле. Демек, баскычы боюнча тиги ар ким өзүнүн жеке тааныштыгы бар чөйрөсүнө таандык милдеттер өзүнчө, андан кийин жалпы коом. Мен үй бүлөнү тууган уругум менен, бирок андан сырткары Кыргызстанда жашап атам. Кыргыздын жараны, демек жарандык милдет. Бүгүнкү күндө бул мамлекеттин алдындагы милдет. Мамлекеттин алдындагы милдеттерди азыр санасак кетет биздин. Ошон үчүн жалпы түшүнүктүү. Ал жерден аскерге баруу милдети, кызмат өтөө жана башка. Дагы бир чоң жарандык милдет бар. Чоң деп айтчы. Баары эле маанилүү. Мындай орчундулардан айтсак, Америкада ушул лакап болуп тур. Эки нерсе бар. Салык да жарандык. Шайлоого катышуу. Милдетпи? Ушул жарандык милдеттин кайсы бирин аткарбаган үчүн кээде биз анан мамлекеттин алдында милдетти аткарбайбыз. Анан мамлекетке нааразы болобуз. Кайсы милдетин? Шайлоого катышуу. Биз мындай деп ойлойбуз. Шайлоо бул эркин.
Биз укук менен чаташтырып атабыз. Шайлоого катышуу кандай мааниде? Талапкер болуп катышуу бул укук. Укугуң бар. Президент болосуң, депутаттыкка шайланасың, жана башка. Ошондой процесске катышканга ар бир жарандын укугу бар, мүмкүнчүлүк. Бирок ошону бекитүү, шайлоонун өзүнө барып шайлап берүү, бул милдет. Биз ошо эки түшүнүктү бияда чаташтырабыз. Бияда эмес, бөлүбүз. Укукка басым кылабыз, жанталашабыз. Укук үчүн, билирсиң, айыбысында кетиргенге даярбыз. Укук үчүн, милдет үчүн ошондой аракет кылабыз. Шайлоого барып добуш берүү жарандык милдет, сөзсүз аткарыла турган иш. Биз аны укук деңгээлде кабыл алабыз. Барсам, барбасам мен укугум бар. Жок, бул милдет. Кандай? Укук депти. Негизи бул милдет. Жок, бул милдет негизи. Себеби эл өзүнүн тагдырын тапшырып атат, өкүлдөр. Ошол өкүлдөр алардын тагдырын чечип атканда, ошол жоопкерчилик маселеси ошол милдет менен. Анан өзүбүз ушул жакка жоопкерчилигибизди чектеп атабыз да. Анан өзүбүз шайлап алгандан кийин же өзүбүз эмес, биздин бирөөлөр шайлап койгон күндө дагы күнөөнү бирөөдөн издеп коебуз. Бирок маселе өзүбүздө. Жөн эле жөнөкөй бой. Милдет тагаткачан өкмөткө берет. Шайлоого бир мындай эксперимент кылсак, албетте колубуздан келбейт го. Ушул жерде турган адамдар. Бирок эгерде ансезинге жеткирсек, коомчулук бардык республикалык деңгээлде айтпайм. Бир аймакта бир шайлоо болуп атат. 100% катышуу болсун шайлоо. Жыйынтыгы кандай болот? Болбойт. Биз көп учурда ушинтип айтабыз. Болгон эмес, жакта деле ошол, убактым жок деп. Маселе эмес. Мен теориясын айтып атам. Негизи түшүнүктө милдет деген чоң нерсе. Жарандык милдет. Жарандык милдетте көп нерсе бар. Ошону берип ушул салып. Бирок шайлоого баруу милдетиндечи мындай жатат. Татыксыз барып белгилеп коебуз да, татыксыз. Ошону да белгилеп атпайбыз. Баарына каршымын деп коебуз. Деп коебуз дагы бул катышканыбыздын өзү да бул чоң көрсөткүч. Бул чоң коңгуроо да болот. Кийинкилерге дагы барып шайлоого катышам дегендерге, шайлоого катышам эмес, шайлоого аттанам, мен да талапкер болом дегендерге чоң коңгуроо болот. Эл деген кааласа эч кимсин жаксырбайт экен. Аны жөн эле бара бергей эле коюңчу деп. Бул жагын да ойлош керек да. Биз жок талап мындай эч ким татыбайт, татыксыз деп туруп эле өзүбүз бүтүп чыгарып атабыз, бирок иш жүзүндө аны көрсөтпөйт. Ошол жыйынтык бүтүмдү аракет менен көрсөтүп, белгилеп үлгүрүү. Мына бул милдет. Буну биз милдет катары кабыл алганда ишибиз оңолот деп мен ишенем. Жеке мен ишенем. Сиздерди айтам, бирок мен ишенем. Ушул нерселерден да баштап көргөйбүз. Баштайлык. Так, жарандык милдет түшүнүктүү. Кийинкиси логикасы боюнча кайсы милдет андан кийин бар? Баскычтар боюнча. Жарандыктан кийин. Кызматтык? Жарандыктан болду, андан артык кандай болуш керек? Дароо эле адамзат өттүкпү? Коомдон, мамлекеттен адамзат өттүк. Билүү биринчиси да. Кene ойлобойм. Дейсин беребиз. Атылдык биз. Вот, ушул суроо. Жарандык атылдык, өкө окшошпу жок? Бирок сөздүктөрдө өкөнүн мааниси бир. Окшош эмес, бир. Мааниси окшош деген ал башка түшүнүк. Мааниси бир деп берилет сөздүктө. А мен атайын берип коем. Мен адашып атамбы же сөздүк? Туура эмес, жазып коем. Мен көзкарасым. Атыл деген эмне? Ким? Жаран деген.
ооба тургуну жашоочусу азыр пикир айтып кандай мисалы кыргыз болсо кыргыз эмесин национальностун билинген эмеде улутун белгилеги ооба мен да ошондой пикирдемин угулду да пикир жаран деген бул аймакка жерге территория деп коет мамлекетке таандыктыгын билдирген түшүнүк мисалы жөнөкөй мисал бир канча кыргыз миграциянын айынан башка мамлекетке барып ошол мамлекеттин жарандыгын ошол мамлекеттин жарандыгын алгандан кийин алардын жарандык милдети мойнуна илинет ошол мамлекеттин алдында милдет ошол эле салык төлөп тартибине жанагы коомду алып жүрүү жүрүм туруму жана башка милдет аткарбаса жазаланат бирок ал кыргыз экени анык эле кыргыз экенин өзгөрткөн жок да бирок ошол башка мамлекеттин жарандыгын алса да бирок биздин атыбыздар да мен ушинтип эсептейм биздин жарандар деп айта албайбыз бирок биздин атыбыздар кыргыз дейбизби же башка улуттун мисалында да айтсак башка улуттун өкүлү келип кыргызстандын жарандыгын алды дейбиз ал биздин жаран бирок ал биздин атуу болуп кете алабы ал биздин улуттун өкүлү мен ошол атуулду ушул улуттун өкүлү катары деп ойлоп атам да анан атуулдук милдет деген эмне тил улут алдындагы милдеттер улут алдында кандай милдеттер бар тил сал дагы маданият улутту улут катары сактап кала турган милдеттер да бар туура атуу деген сөз атанын уулу деген сөздөн кошулуп жасалган да ооба ошол маанилүү эгер этимологиясына келсек демек ошол жерде кайталайбыз бир ошол тегине жаралышына таандыкты билдирген бирөөнүн тукуму теги деген ошого байланыштырсак анда атуулдук милдет бул улуттун алдында тек алдындагы бир милдеттер а биз кандай улуттун алдында кандай милдеттерибиз бар айттык тил салт жана башка маселеси түшүнүктүү атуулдук милдет өзүнчө бирок деңгээли боюнча бул жарандык улуттан дагы мындай күчтүүрөкпү же жогорураак дейм же андай эмес кандай дейбиз эмне үчүн улутту сактасак анан мамлекет улутту сактасак мамлекет сакталат деп атасызбы жок болсо тили кээде мамлекет кала берет улуттар жок боло берет а мамлекет кала берет маселе ошондо ошон үчүн бул эки түшүнүк кээде бири бирине байланбаган түшүнүк башка адамдар атуулда жашап ошон үчүн ар биринин өзүнүн орду да бар бири биринен айырмасы да бар мисалы ушул кайсы бир атуулдук милдет бизде азыр жарандык милдетте бар кайсы бир атуулдук милдет жарандык милдет катарында катталган мамлекеттик тил боюнча мыйзам бул жарандык милдетке түзөлүп эсептелет туурабы а бирок түбү бул атуулдук милдеттен келип чыккан себеби ар бир улут өзүнүн эмесин сактоого өкүлдөтүүгө милдеттүү тилин жоготсо улут катары улуттун негизги көрсөткүчүлөрүнүн бири да бирок мен баягы жалгыз тил эмес тил менен чектелген болбойт бирок ал дагы бир өтө маанилүү көрсөткүчү белгиси катары анан ошол көрсөткүч эми биздин мисалда ал жарандык милдетте бул дагы мыйзам ченемдүү көрүнүш себеби мамлекет түзүүчү эл болду кайсыл бир мамлекеттер улутка таандыгы жок мамлекеттер бар ал анда маселе жагдай башка биз аларды мисалга да албайбыз өрнөктө тутпайбыз биздин жол эң биринчи лекцияларда эсиңердеби мен айттым мындай мамлекеттин түрлөрү түшүнүк катары мындай сөзбө сөз которгондо туура болбой калат бирок орусча традиционная страна деген түшүнүк бар да страна мамлекет эмес өлкө катары бирок мында жакшы маани кылат да бул эмне деген кандай мамлекет дагы эмне көрсөткүчү боюнча биз ошондой категорияга киргизебиз мамлекеттерди традиционный страна
Салтты өлкө дей албайбыз, сөзмөз. Бул жерде башка мааниде бар. Бул кандай мамлекеттер? Кантип тиктелиш? Мамлекет өзү жашап келатабы, доктор? Ошо мамлекеттик түзгө дейт. Маселе мындай. Белгилүү бир аймакта өлкө деген мамлекеттен өлкө деген түшүнүктүн айырмасын да талдап коелу, түшүнүктүү. Өлкө менен мамлекет экөө бир эмес. Мамлекет бул уюшкан институт, күч. Өлкө бул жер, территория. Мисалы биз Кыргызстан демократиялуу өлкө дей алабыз. Демократиялуу мамлекет дешет. Демократия бул мамлекетке таандык. Кыргызстан тоолуу өлкө десек болот. Бирок тоолуу мамлекет дей албайбыз. Мамлекет деген башка түшүнүк. Эде жүзүнчө чакыртып сүйлөйт өзү. Жетип билбегендики же ошо сөз таанып алган. Ушул нерселерден дайын. Мамлекетке таандык түшүнүктөр, монархия, аристократия, демократия, эмне дейсек, жана башка империя бул мамлекетке таандык. Өлкө деген бул жер шары. Тоолуу өлкө. Же болбосо мындай чоң, кенен десек болот, география өзгөчөлүктөр бар. Бир нече климаттык алкакты ээлеген өлкө дешет. Мамлекет эмес, өлкө. Мамлекет катары биз адам укугун бийик туткан мамлекет десек болот. Түшүнүп атасызбы? Эми ошол жанагы орусча айтылган традиционные страны деген түшүнүк ошо өлкөгө таандык болот. Негизги маселе аймакка таандык билдирген түшүнүк. Демек, кайсыл бир белгилүү чөлкөмдө илгертен бери кылымдардан бери ошол жерде мекенде, ошол жерде жашаган бир белгилүү бир эл бар. Ошол эл ошол жерден улут катары топтонуп, анан ошол мекенинде өзүнүн эгемендигин жар салып мамлекет куруп алса, мына ошол мамлекет традиционный страна. Ушул чөлкөм илгертен бери ушуларга таандык, ушулар улут болуп калкандан ушул жакта жашаган, анан азыр мамлекет куруп жашап жатат. Түшүнүктүү? Бирок мамлекеттин баары андай эмес. Кээ бир мамлекеттер категориясы бар. Традиционный страна деген билдирет. Кайсы? Израиль. США, Америка, түндүгү түштүгү бүтүндөй. Австралия, дечек боло, эгемендүү деп жарыялап атат, бирок мамлекет алат. Баскынчылар катат болчу, мындай. Түшүнүп атасызбы? Өз жеринде илгертен бери калыптанып улут болуп жашап өркүндөп өсүп жүрүп отуруп, анан мамлекеттүүлүгүнө ээ болсо, эгемендүү болсо, анан жар салып мамлекет курса, анда традиция. Мисалы, Африканын көп мамлекеттери традиционный страна. Алар эч жактан келген жок. Маселе канча кылым же миңдеген жылдар бою кулчулукта жашап, бирөөнүн колониясы болуп келип, бирок бүгүн жетишти да. Булар традиция. Кээрлер жок, кээрлер баскынчылар. Аны традиционный страна деп атайбыз. Ал башка. Ал ошо мамлекет кимге таандык болсо, аты ошондой өзгөрөт. Бул да койду. Мамлекет деген бул коомдук институт. Адамдарга байланыштуу. Коомго дейбиз, адамдар бир белгилүү бир катмарга байланыштуу. Бийлиги. Өлкө жөнүндө жеткен көрө. Ошол өлкө, ошол жерде мамлекет болсо, анда өлкө. Бирок ал кандай өлкө башка. Түшүнүктүү? Биз эми Африкадан келгенбиз. Бирок бизде канча кылымдан дейбиз. О, бир эки кылымдан бери негизги сиңирип, азыркы муундар дагы эле ошол чектелген насиеден чыгат. Бизге дагы эле таңылган пикир бар. Биз Алтайдан бияка келгенбиз. Жергиликтүү эл менен сиңишип, аралашып, анан жаңы улут болуп калканбыз. Анан суротуу бар. Деген нерселер жактан келсе, анда бул бөлөктүн жери болушу мүмкүн деген мүмкүндүк берип атат. Илимий негиз. Ошого макул болгон биз пайдаланабыз. Аны сиз түшүнүп атасыз. Бирок улуттук университеттин тарых факультетинин мугалимдери тарыхтан билим алган студенттерге ушуну коюп атат дагы да. Сиз түшүнүп атасыз, мен кайталап атам. Система, билим берүү тармагы түшүнүлөт. Себеби бизде дагы деле
Bizde ayta salsa жаман көрбөгүл мен мындай түшүнүксүз айтып атам. Bizde улуттук илимдер академиясы деп аталсын. Кыргыз улуттук илимдер академиясы. Эми албетте мен түшүнүп атам, улуттук деген сөз ал жерде мындай мамлекеттик деген маани. Бирок ошондой болгондо да мамлекет болбосо биз эгемен мамлекетпиз да, эгер маңызына келебиз. Эгемен мамлекеттик илимдер академиясы боло албай атат. Биз Советтер Союзунун академиясынын мурасынын улантуучулары. Филиал болот. Мураскер болуп дагы улантып атат. Сен ошо калыптар чыга элек, аракеттер болуп атат, бирок толук кандуулукка жете элек. Дагы эле ошол Советтер Союзунун калыбынын чегине чыга элек кээ тармакта. Эми түшүнүктүү болот. Ошон үчүн биз эртең берип биздин атабыз. Эртең биздин доорго чейин биздин доордон нары деле сактардын доорунан бери эми аны өткөн лекцияларда кеңинен айтып жетиштүү болуп керек, кайталай берет. Мына ошол ата-бабалардын ушунча болду. Акылдык милдети. Миңдеген жылдар бою ушул жерде мекендеп сактап бизге мурастап өткөрүп берүү, анан ошол улантуу мамлекетти сактап калуу бул жарандык милдетке караганда акылдык милдет. Көбүрөөк. Себеби биз эркин элбиз. Эркиндикте жашап, улут болуп, эл болуп калккан элбиз. Эркиндикте калккан. Кээ бир этнос же этностор дейбизби, улуттар. Жалпысынан калктанган деле мындай кул элүүчү доордон бери калктанып, аларда мындай элдин категориялы кул анан элүүчү деген норма катары. Кулчулукта. Ошондой эле. Саясат. Геосаясат маселеси бар, эле саясат маселеси. Гео маселе саясатка тиешеси жок, бирок кээде аңкылыктан да кетирген кемчиликтер бар. Туура. Мен аны эми кайра айтып атам. Саясий маселеге биз чечим кабыл башка маселе. Бирок кээ аңкылыктан кеткен маселе, мисалы туура айтасың, жакындары мына өткөн жылы мен таңкалдым. Мисалы Баткенде Тачик тилинде аталган айылдар кыргыз тилинде которулса, бул жакшы. Бул мыйзам чегинде туура саясат. Анан жерге тал деген кыргыз тилинде аталган айыл адамдын исине өзгөртүлсө, айылдар. Муну мен түшүнбөйм. Зарылдык бар. Жерге тал деген аталыш бул топоним. Бул табияттын өзгөчөлүгүндө, жер шартынын өзгөчөлүгүндө улам ушул жерге өзү топонимдер ушул пайда болот. Кара суу, ак суу деген, бүткүл дөп деген аттар бул топонимдер, баары. Ошон калганы туура. Бул маселе бар. Токтогулдан баштайын чалып кетти. Азыркыларга суроо берчи, Токтогул сатылган каякта төрөлгөн? Географиясын айтып, Токтогул районунда. Токтогул сатылган Токтогул районунда кантип төрөлгөн? Жок. Маалымат артып бар, ал Кетмен төбөдө төрөлгөн десең, бүгүнкүлөр Кетмен төбөнү таппай барат. Жок да. Айтматовда мисал келтирдик, Айтматовго чейин Токтогулдан башташты, анчалык. Мен Токтогулга каршымын. Токтогулдун ысмы, мээнети, эмгеги мындай эстен кетпейт. Түлүк болсо да кыргыз каны, кыргыздын ушу төкмөлүк, конушлук, өнөрү касиети жандуу болуп бизди коштоткончо Токтогулдун ысмы кетпейт деп билишет. Бирок жердин аталышына берүү канчалык орунду чоңкур. Сиз көрөсүңүз. Ошол сыяктуу чекиттер кетип атат азыр. Аны дагы эми ал түшүнүктүү. Көчөм кишилер бар. Кийинки акылдык милдет ошол жанагы деген ата-бабалардын бизге мурастыкка калтырган нерсенин баары ошону сактап калып жүрдү. Мен ушул милдетке бир мисал келтирейин, мындай. Тамашада эмес, бирок мындай ойлонгон. Мурасты сактап ошону кийинки урпактарга өткөрүп берүү мураскорлук милдет. Бул да улуттук мурас.
Eң көзгө көрүнгөн баарыбызга белгилүү болгон эч кандай. Бир да кыргыз жок болуш керек. Билбейм, тааныбайм. Улуттук аспабыз бар. Музыка. Ушул аспап канчалык деңгээлде биз ушуну баалайбыз, тааныйбыз, асырайбыз деген суроого азыр биздин арабызда. Ушул комуз деген аспаптын бир эки өзгөчөлүгү. Эки өзгөчөлүгү. Комуз сымал кылдуу четнек аспаптардын ичинде салыштырмалуу. Комуз эки чоң өзгөчөлүгү менен айырылат. Мына комуз турат. Комузчулар билишет. Акыс билет. Сен учуп бак. Эки айырмачылыгы бар. Комуз сымал кылдуу четнек аспаптарды аталачы. Бизге мындай белгилүү болгон жакын элдер. Балалайка, домбура, гитара болду. Жетишет. Четнек деген чын атам, аны кылдуу деп чын. Эки чоң өзгөчөлүгүн таптылар. Айырмачылык. Маселе кылымдын санында эмес. 3 кыл, 2 кыл, 4 кыл, 12 кыл маселе эмес. Кандай? Андан да эмес, маселенде эмес. Кайсы аспап кайсы доордо жасалса, ошол материалдар жасалат. Баса ошондон да маалымат алсаңыз болот. Комуз кайсы доордо жасалган түшүнөсүңүз? Бир да темир. Кандай? Фигурасы жок, фигурасы. Жок, доосунан эмес. Мына жакшы тапты. Музыкалык лат деген түшүнүк бар. Жанагы аспаптын моюну деп коет го, комуздун моюну билесиңби? Гитарада гриф деп коет ушул узун моюну деп коет. Ошонун туурасына кеткен мындай темирден же жыгачтан жасалган таякчалар бар. Башка аспаптар. Ошол эле домбура эмес. Туурасына кеткен таякчалар бар. Ал белгилүү бир тартипте жайгашат. Эмнеге? Ал ошол кылды басканда кыл менен ошол таякча деп коет, латка тийгенде ошол аралыктан текке чейин аралыкка жараша кылдын узундугуна жараша. Белгилүү үндөр чыгат. Анан ошол латтарды эмне деп эсептейт? Ошол ноталык тартипке ылайыктап, сөйтүп жайгаштырылган басканда үн өзгөрөт. Комузда ал нерсе жок. Бул өзгөчөлүк көзгө илинбейт, көрүнбөйт, маани бербейт. Бирок түшүндүрөйт. Ладылар инструменттерде иши кылып эле колуң ошол кайсы жерге тийбесин кыл басылып ошол латка тийген учуру болсо эле болду. Моюндун баш жагында латтардын бири-биринен аралыгы 5 сантиметрге чейин. Колуң кылга тийдиби, ошол латка кыл тийгенден баштап текке чейин аралыкта белгилүү үн чыгат. Болду. Комуз лат жок болгондон кылды баскан жерден баштап текке чейинки аралык маани үн өзгөрүп 1 миллиметр нары бери жылдым үн өзгөрдү. Демек, белгилүү болгонду жаратыш үчүн эмне талап кылат? Чеберчилик. Мыкты чеберчилик талап. 1 миллиметр нарыда бериде жылбагандай, ошол чеберчилик талап кылынат дагы, ошону так баскандагы ошол үн деп керектүү чыгат да, ошол менен аны ыргак жаратат. Күй жаратат. Мындай өзгөчөлүк кылдуу четне аспаптардын ичинде комуздан башка аспаптар жок. Музыка изилдөөчүлөр ушуну көрүп комузга таң келет. Токтолушат. Кыргыз башлары. Иши истеди. Комуз. Циркте мынтип ойнойт комузду чип аз келет. Мурасыбызга кандай мамиле болот? Ошону сактап өтүп андан ары ушул маани деп жок дегенде таанып атабыз. Суроо. Бул дагы милдет. Экинчи өзгөчөлүгү эмне ушунча болду баштан битиребиз. Жекинки темага барабыз. Экинчиси эмне? Таптылар. Жана биринчиси бул бардык аспаптарда бар, комузда жок эле да. Бардык деген ошо салыштырмалуу. Четне кылдуу аспаптарда бар бөлүнүп, комузда жок болуп чыкты. Экинчи өзгөчөлүгү ошол салыштырмалуу ошол кылдуу четне аспаптарда ал нерсе бирден гана, домбурада 2, комузда чексиз. Сиз билет окшойсуз, кандай айтасыз? Башкалар билет. Ал эмне? Жок. Домбурада 2 тепке бар. А комузда чексиз. Кайганда тепке? Биринде тепке бар. Үйлөнүп. Түшүндүрөлү. Гитара башка
кызды баспактап, балалайкасы, дударыбы. Ал белгилүү тартипте күйлөнөт. Биринчи кылы кандай болсо, ошого жараша экинчи кылы белгилүү бир тартипте күйлөнөт. Нары бери жымдыра албайсыз. Мисалы гитараны айтайынчы мен. Биринчи кылы кандай күйлөнсөң, экинчи кылы бешинчи лапта биринчи кыл менен бирдей үн чыгарганда, мына бул күйлөнөт. Үчүнчү кылы төртүнчү лапта басканда, экинчи кыл менен бирдей үн жаратыш. Деп ошондой бир тартип менен күйлөнөт. Гитара ошондой. Балалайкаңда да баккалар баары ошондой. Домбурадагы ошондой, бирок анын бир өзгөчөлүгү бар. Биринчи кылга жараша экинчиси күйлөнөт, же экинчи кылга жараша биринчиси. Бир эки менен үчүн. Комушчуларды суранабызбы, ырдап берсиңиз, ана күйлөп баштайт. Ана биз корунабыз, баштап алабыз. Эмне үчүн? Себеби анын комуштун күйлөнүшү биз балачаларыбызда берди, аланы чыгарма маткап берди. Анан экинчисин сураганда аны күйлөнүшү бөлөк. Баштагы күйлөш. Аргасы. Бул музыка талдоочулардын айтканы боюнча, бул мындай жөнөкөй логикалык эсебиз. Бул эмнени түшүндүрөт? Күйлөнүүнүн чеги жок. Комушчулар мектебинде канча күйлөнүү бар белгилүү? Бакыңыз. Ноталарга салып, окутулган боюнча 16 күйлөнүү бар. А негизи 30тан ашык. Бул бизге белгилүү болгон. Бүгүн эч ким тыюу сала албайт мындай күйлөбө деп. Бүгүн кааласаңар силер да өзүңөрдүн күйлөнүүңөрдү жаратсаңар. Силердин угуу жөндөмүңөргө, анан ошол угуу жөндөмүңөрдөн улам күн ыргак жаратуу чыгармачылык жөндөмүңөргө жаратса, каалагандай күйлөнүүгө алып келип туруп чыгарма жаратуу. Чек жок. Бул эмне деген? Бул музыка дүйнөсүндө ыргак жаратууда, күй жаратууда, болгон жаратууда кыргыз эч нерсе чыкты. Калгандарда жок, чек болбойт мындай. Ушундай өзгөчөлүгү бар жөнөкөйлөп комуз аспабында мына ушул эки нерсеси менен дүйнөнү таңкалдырып атат. А биз скрипкага кысканабыз. Гитарага ынтылабыз. Жана башка. Түшүнүктүү, сиз булайын. Төртүнчүсү эмне болот логика боюнча? Демек, туугандык милдет ата бала туугандын арасында үйлөрдүн ичинен жүрүп отуруп, анан коомдук милдеттер, жарандык милдет, мамлекеттин деңгээлинде атуулдук милдет, улуттун алдындагы милдеттер бул мезгилге да чектелбейт. Ата бабадан бери келаткан ошонун алдынан карыздарбыз, ошол милдеттүүбүз. Төртүнчүсү эмне болот? Ал атуулдук. Жаратылышта жаратылышы деп билебиз. Ооба, негизи логикасы тура, бирок жаратылышта эле болот, аны беребиз. Аны биз мындай деп адамдык. Адамдык айырмасы. Адамдык милдет деген бул кандай милдет? Адам акыл эстик жан бар. Бул жашоодо өз орду бар. Бул жерде улут маселесине тиешеси жок. Өмүрчүсүнө тиешеси жок. Адам акыл эстүү адам. Ошол тирүү жанга акыл эстүү жан катары адам. Бул жашоодо ээлеген бир орду бар. Өзүнүн вазифасы дейбизби, милдети дейбизби, жашоого деген милдети бар. Ошону таратат. Ошол эле табият маселеси. Жан жаныбарлар, өсүмдүктөр дүйнөсүнүн алдында акыл эстүү болгон соң адам тиешелүү бир милдетке татыш. Экология маселесине келгенде эле бир эле сөз да жыйынтык. Биз адамдык милдетти аткарабыз. Суну булбалап, жерди булбалап, жер кыртышын талкалап, жерди коюп, токойду кырып кетти. Жана башка абаны болду. Эч кандай кыштатып кеткен. Ушунун баары бул адамдык милдет. Себеби ошого көз жумуп, ошого мамиле же көңүл бөлбөгөндөн улам биз жалпы табиятты бузуп атабыз. Мисалы, адамдан бөлөк бир да жалпы табиятты бузуп. Балансты бузуп. Атайын. А биз атайын деген кандай? Аны сезимди билип, таанып, түшүнүп туруп баратабыз. Түшүнүктүү? Кийинки өтөбү? Бул боюнча суроо жокпу? Кеттик. Наамдын милдети. Наамдын милдети ушул жерде. Наамдын милдети бул жанагындан бери бул жерде бир айтылды. 3-4 жол ушул жака келип. Кайсы милдет? Жана биз бул өйдө
Ya. Жоқ askerlik жаратып керек пе? Міндетін алуға мемлекеттің алдынан. Намыс міндетке қайсы міндеттер бар? Қандай? Қызматтық міндеттер. Қызматтық дегенде қайрылы. Бүгінгі түсінікте ол қызматтық болса, должностные обязанности. Жоқ ошо. Ошоны. Себеби, мисалы, жөнөкөйлө тандайчы. Нам десе, багы бүгүнкү биздеги расмий мамлекетте деп болчу, нам катары түшүнүктөр бар, жана силер айткан. Аскерлик нам өзүнчө, анан жана эл активден мындай намдар. Бирок жашоодо да нам деген түшүнүк кенен бар. Мисалы, биринчиден баштайчы. Хан. Кымын көрсөткөн хан. Бул нам да катардагы адам эмес. Нам деген өзү бул катардан тыш болгон көрүнүш. Өзгөчөлөнгөн, зууруп чыккан деген. Катардагы эмес деген. Элдин падышасы бул катардагы адам эмес да, мындай койгон. Анын өзүнүн милдети бар. Кызмат милдети бар. Хандын милдетинде өткөн темада кенен өттүк, кайталоого кажети жок. Эки чоң милдет бар. Эл алдында, жер алдында. Жер алдында деген жаман болот керек. Эл алдында кара турган милдети бар, анан жерге карата болгон өзү милдети бар. Аткара турган. Эми жер дегенде ошо табият бар. Анын өзү милдети бар. Негизи ошо дагы бир тема, өзгөчө тема болот өзүнчө. Мен ордун табам го. Ошол теманы улай, биги теманы жанагы эл башчылар көчөмдөрдө өтөт. Өзү башкаруу теориясы, мамлекеттик модель деген дагы бир жакшы кызыктуу тема бар. Ал бир кезеге кирет. Ошондо буну да эскеребиз. Ошондо Кыргызда кандай болду? Аны бул жерден азыр талкуулап алалы. Кыскасы негизинен түшүнүктүү. Кандай милдет. Бирок дагы бир нерсени айткым келет да. Ушул жерде. Намдын милдетине жеткен адам адамдын милдетинен бошотулду. Ушуну башка. Мисалы, элдин падышасы болгондон кийин аталык милдетти унутпашты. Мен падышам болду, эми ошол балдар карабай койбойсуң. Баладан. Ошол эле балалык милдетти да унутпайт. Падыша болгондо атасы башка мамиле кылбайт. Ал ата. Сен президент, сен кимсиң? Жок, сенин атаң, ал сенин атаң. Сен балалык милдетти өтөөгө акча. Бошотпойт. Демек, намдын милдети бул кошумча жүктөө. Биз көп учурда мен мамлекеттик кызматта жүрүп атпайм, мен колум бошоп атат, мен маанилүү иштериме жүрүп атам деп бияга алып коет. Мына маселе бар ушул жакта. Итөлөр бар. Биз адамдын милдетинен эч качан бошотулбайбыз. Бул туруктуу эмес. Адамдын милдети жана төртөн санабадык. Sen bürün balasın, atasın, basa cuvaylık millet de var. Büyülük, hayalık. Alda uşun içinde. Alda öz milletler var. Andan hiç kim boşaltmıyor. Anam caran da var. Mesela padişah ile caran da var. Caran millet yapmaktır. Atıl da ya. O çoğul da unuttur yapıyor. Prezident bol ve kırmızı mesinde yapıyorsun. Degen siyahtan jürok yede turmuşta şunu var. Bir oşanda bir. Nam darajасына жеткенден кийин адамдык милдеттер эмне кетип, эми толугу менен мындай четке кагылбаса да, бирок экинчи, үчүнчү кезекке жылдырылат дагы ушул намдык милдетине алектенип ошондон атам көп акса. Ушуну эстетип коюңуз. Баарыбир орду ирети боюнча адамдык милдети биринчи орун ар дайым. Анан барып намдык милдет. Айтмак аткан ушунча адам болуу маселеси ошол. Адамдын милдети. Анан кийин намдар. Кийинкиси. Устат. Мисалы, нам деген кенен түшүнүктө караңчы. Биз адамдын милдетин 4 баскычка деп коебуз, бөлбөт, шарт өткөрдүк. Мындай. 4төө анан ар биринин ичине өзүнчө талдап. Намдын милдети эми чексиз эмес, бирок көп. Анан баарын батыра албайт, ошо кээрлер мисалы деп. Устат деген түшүнүк бар, билесиздерби? Кайсы сөз менен көбүрөөк окшош? Мугалим. Мугалим менен устаттын айырмасы эмне? Мугалим? Мугалим окуучу да. Эмне айырмасы? Мугалим менен устат. Устат бир эле адам. Устат бир багытта.
Азыр муафтап кетпек эмнеге чейин? Деп мугалимдерди аябай басынтып да. Жарабай калды мугалимдер. Мугалимдер бар, кете табышса. Андай эмес го. Же ошондой. Дагы кандай дейсиз? Албетте айырмасы бар. Жалпы устат. Бирелеби? Туура. Могу логика жакшы. Бардыгы эле мугалим устат боло албайт. Бирок ар бир устат мыкты мугалим. Жок. Жок. Мугалим окутат. Устат үйрөтөт. Окутат, үйрөтөт. Мындай теоретический, мугалим теоретический, Ошондойбу. Мугалим практиканы үйрөтпөйбү. Мынтип коебузбу? Эң мыкты мугалим. Ким? Жашоо. Жашоо теориясы менен чектелди. Жашоо практикасын теориядан ары бир койгондочу, анда өткөн мугалим жок дейт. Ошон үчүн чектеле эле теория практика деген. результатка жеткизет. Кандай? Анчалык эмес. Балким окшоштуган. Мүмкүн. Бирок дайыма. Макул эми. Убакыт эми бир пикир болду. Өзүн башта өткөн да. Мугалим теорияны методиканы алып Жок, андай эмес. Жер мугалимдер устат болот. Мугалим сиз айткан. Бирөө теориясын бирок устат. Макул, мындай болот. Негизги пикирлер туура эле, туура эмес деп айтпайм. Туура эле, бирок толуктоо көчүрүп, толуктап берет. Макул эле болот болушуңуздар керек. Мугалимдин милдети. Эмне деп анан устаттын милдети, айырмасы милдети. Мугалим билим берет, тарбиясын да берет, талимин да кошо берет, практикасын кошо берет. Бирок ошол бергени, ошол окуучусу толук кандуу ошону өздөштүрүп, ошону жашоо турмушунда сөзсүз түрдө пайдаланыш керек деген талап кылды. Милдет эмес, милдеткер эмес. Мисалы, мындай түшүнгүнчү, математика. Мен математиканы үйрөтөм. Мектепти бүткөндөн кийин бир канча жылдан кийин математика эмне болот деп сурайбы. Мында андай милдет мындай. Түшүндүңүзбү? Жашоодо эмне үчүн математика болгон жок деп дей албайм. Ошол берген билимди кайра талабы туроо милдети жок. Ал үйрөтөт. Ошол алган билимди алган окуучу кандай пайдаланат жашоо? Ал өзүнүн эрки, мугалим ага жоопкер эмес. Мындай. Толкон жок. Түшүнүп атасың? Бир айырмачылык ошондо. Бирок аны менен мугалим жаман эмес. Маселен мугалим эң сонун билимди берди, бирок ошол эң сонун билимди окуучу туура эмес багытта колдонот. Бирок ал үчүн мугалим билет. Жакшы эле билимдерди адам туура эмес зыянга пайдаланган учурлар болобу? Жашоо. Болот. Анан ошону үйрөткөн мугалими деп туруп акмак деп алып сөткөн болбойт да, себеби ал адам өзү ошого барды. Ошо окуучу. Мугалим жакшы эле ниет менен жакшы эле билимди берди. Мугалим менен окуучуну айырмасы. Устат ким? Устат берген билимин жашоодо тууралыкта пайда келтиргидей, коомду өстүрө тургандай, өзгө болгондой деңгээлдеги ошол билимди ишке ашырууну талап кылат. Ошого жеткирет. Ошон үчүн ал. Маселе ал бир багыттуу билимди же керен багытта маселе бар. Бирок ошону үйрөтүп, ошол билимди туура пайдаланышын
ошого жеткенде ана кыргызда мен соң макал бар кандай эң мыкты устат кандай инсан эгерде шакирт өзүнө демек устаттыктын милдети өзү билген билим же болбосо өзү жеткен бир деңгээль бир дарамет дейбизби ошону арттыруу өзү менен чектелет. Эгерде мыкты адам устат боло албаса, анда ошол жеткен бийиктик, ошол деңгээль, ошол дарамет ал киши менен өтөт. Уланбай калат. Ошону өткөрүп берүү, жөн эле өткөрүп берүү, аны өркүндөтүп өткөрүп берүү, өзүнөн ашыра өткөрүү устаттыктын милдети. Мугалимде андай милдет жок. Мугалим мисалы математикасы берет, анан окуучу мыңдан ашып, меңден ашып өт деген андай талап да жок. А устаттыкта талап тур. Милдет. Эгерде сиздер бириңиздер бирөөңүздөр шакирт даярдап атсаңар, анда өзүңөрдөн ашыра даярдап. Ошондо силер устатсыңар. Эгерде өзүңөр менен тең болсоңор, силер мыкты мугалимсиңер, бирок устат. Милдет ошондо ашыруу. Ошон үчүн макал айтат. Устатына шакирт. Бул багыт акыл коюп жатат. Жөн эмес. Анан мен сөздү туура кабыл алгыла, жеке пикирим деп айтайын, тарынбагыла, бирок бүгүнкү күнү ой менин устатым деп өмүрүндө бир жолу кезигип коюп, ал киши менен баарлашып аны устат туткандар көп. Өзгөчө өнөр дүйнөсү. Туура эмес. Эмне үчүн? Себеби ошол адам бирөөнү устат тутса дагы, ал адамда маселе жок. Ошол өнөр ээсиндечи. Мыкты адам, сөз жок, асыл. Бирок ошонун шакиртимин деп аны устат тутуп, ошол адамдын деңгээлиндей болуп көтөрүлө алабы? Ошол кишинин наамын өзгөртүүгө болот атпайбы? Мен баланчанын шакиртимин, ал менин устатым деп, а бирок өзүң ал дараметке жете албасаң, сен шакирт эмессиң, ал сенин устатың эмес. Түшүнүп атасызбы? Мугалимдеги башка сөз айтпайт, бирок устаттын милдети бар. Талабы күчтүү. Устат ошол шакиртинин өмүрүнө баа берет. Ой, жооп берет, өмүрүнө жооп. Эл берет го дейт. Же болбосо шакирти берет. Эгерде андан үйрөнүп, анын акылын, анын билимин, анын жөндөмүн өздөштүрүп, андан ары өркүндөтүп, жашоого чоң бир пайда салым кошсо, өзү баалайт менин устатым. Мени ушул жолго салган, мени үйрөткөн деген нерсе. Жок. Эми биз жакшы жагын айтып атабыз. Бирок эми мындай да биз көп учурда ошондой нерсени жаман багытта да колдоно беришет. Сөздү түшүнүп. Бирок аны устатып берет. Бирок болушу мүмкүн. Мисалы, билим деген сөздүчү, бул кайсы бир деңгээлде мүмкүн турат. Билимдин баары билимдин баары эле акыл болбойт деген сөз бар. Билимдин баары акыл болбойт. Же баардыгы эле билимде адамга акыл болбойт. Эмне үчүн? Маселен эмне? Кандай? Пайдалуу билим, анан пайдасыз дейбизби? Же кандай дейсиз? Мисалы, мен башкача сөз менен атайын, өтө одон угулат, жаман угулат, бирок чындык ошондой. Билимдер болот, куттуу билим. Акыл ойтат, акылга багыт берет, акылга жеткире турган билимдер. Экинчиси бузук билим. Жашоону билет. Бирок ал дагы билим. Билим деген бул кенен түшүнүк. Билим десек биз мектептен билим берүү мекемелеринен алган билимди элестетпейбиз. Билим деген кенен түшүнүк. Илим чектелет. Адамдын акылы менен тизмектелип, мындай бир иретке келтирилип, институционалдык жол менен үйрөтүлгөн билимдер, аны билим дейт. Мен үчүн билим кенен. Канча жашка чыкпагыла, дүйнөнүн бир өмүрү сиз эмес, жети адамыңыз барбаган жерге барып, бир сиз көрбөгөн, укпаган нерсени көрүп, таанып, өздөштүрө алсаңар, ошол дагы силер үчүн билим болот. Ошондой турбайбы деп кандай болот? Билдиңерби? Бул деле билим.
ошондой маанидеде билим чексиз. Анан ошол бирок билим чексиз болгондо дагы билимди ылгаш керек. Көрөсүз, пайдасын пайдалуусын алыш керек, же болбосо мындай жакшысын алыш керек. Акыл бере туруп. А же болбосо бузуку билимдер дегенчи жөнөкөй мисал айтайынчы. Азыркы демократия ушинтип ойлойбузчу. Кандай дейм? Азыркы глобализация ушинтип. Сырттан келген таасирден улам мисалы алыс барбайлы телевизордон, телефондон, интернеттен эмнени гана биздин аң сезимге бербейт. Ошонун баары билим. Кино аркылуу, мультфильмдер аркылуу адамды өлтүрсө болот, кантип алдаса болот, кантип нетип орутса болот, кантип эмне кылса болот, банкты кантип тоолосо болот, өкмөттү кантип алдаса болот деген баарын үйрөтөт го. Мындай карап койсоңчу үйрөтөт. Аны жаса дебейт да, бирок көрсөтөт. Анан адамдын ниетине жараша, өзүнүн деңгээлине жараша, өзү бүтүн чыгат. Ушунча болуп турбайбы? Сен билген эмесмин, билип алайынчы деп. Анан бирөө аны колдонот да. Банкты тоолоонун түрлөрүн үйрөтүп го. Астын анда каптыгында, үстүнөндө, түнүчүндө да күт күндүз дагы бет каптыйт дагы жөн эле барып тоолоондун түрүн көрсөтөт фильмдер. Бунун баары билим. Биз буну уккан эмеспиз, билген эмеспиз, бирок үйрөтөт коебуз. Бул жакшы калдырды. А берки макачылык зөөкүчүлүктү көрсөткөндөр болчу, ошондо үйрөтөт да. Мындайча жөнөкөй эле. Кантип адамды өлтүрсө, басылса, кемситсе, иши кор кылса, түрүн көрсөтөт. Акылга келбеген, ойго келбеген нерсени көрсөтөт. Адам болгон шуда келет турбайбы деп биз таң калып атпайбызбы? Бул дагы билген эмеспиз, билип алдык. Көрсөтсү. Адамдын денеси ушунун баары чыдайт, көтөрөт турбайбы деп таң калып атабыз. Билип алдык. Бирөөнү зөөкүтүп макачы. Бул дагы бирок бул билимдин баары ошондой маанидеде. Бакыланда кеттик. Ошон үчүн устаттык жакшы мааниден колдонулат. Терс жагын да эске албайбыз. Эске албайсызбы? Деле. Башчылык деген өткөндө да айттык, башчылык эми бул ошол жана кызматтык деңгээлде. Башчы жолдо сөзсүз түрдө кызмат орду менен эмес, башчы деген мисалы үй бүлөнүн башчысы деп коет. Үй бүлөнүн башчысы ким? Эмне үчүн апа деп, эмне үчүн аялдар деп. Мен тиге мен маселеси бар го, гендер маселеси. Ошол көп талаш тартыштар көп болот да. Башчы деген бул башкаруучу эмес, өкүм чыгарып, такта отуруп, буйрук бергенди элестетпөө. Башчылык. Өткөндө баш көз болуп, жоопкерчиликти алуу, тагдырына жооп берип, үй бүлөнүн жүгүн көтөрүп, камкор болуп, коргоочу болуп, табышкер болуп. Ушунун баарын аткарсаң сен башчысың. А жөн эле келип алып туруп, катын тамак жаса десе, башчылык эмес. Түшүнүп атасызбы? Бул милдет. Бул милдет. Мен уже милдеттерди айтып өттүм, ошондон бери. Башчы, бул үй бүлөдө. Бул деле на. Бирок бул жана туруктуу эмес да. Тиги адамдын милдети туруктуу, а башчылык бул башчы болобу, боло албайбы. Башчылык болсо анда милдет бар. Унутпа деген нерсе. Бийики. Мисалы, манасчылык деп шарттуу түрдө жазып коюп, же болбосо касиет деп коюп, касиеттин да милдети бар. Касиеттин теманы өтөлөк биз кезекте болот. Албетте аны кенен талдайбыз, бирок жөнөкөй эле мисал менен түшүндүрүүгө аракет кылайын. Жактыруу берейин. Манасчылыктын эмне милдети бар? Манасчылыктын. Жок, эмне милдети бар? Элге айтуу жайып. Дагы сактоо дагы. Боло албайт концепт. Бул наам тандалма. Ошол наам дегендичи, ошондой түшүндүрөчү, бул катардагы милдет эмес, катардагы адам эмес. Бул өзгөчөлөнгөн, suurулган, тандалган деген маана. Манасчылык касиет катары да бул баарына тегиз берилбейт, бул тандалган, өзгөчөлөнгөн, катардан тыш көрүнүш катары кабылданыш керек. Ошон үчүн мен мисал катары анан ушу төртөө менен бүтүп калат деп элестетпөйлү. Наамдын милдети толтура. Мисалы кызматтын милдети дегендечи, жетекчинин милдети, эми азыркы түшүнүк менен айтабыз, директордун милдети, орун басарынын милдети, бөлүм башчынын милдети, анан кете берет. Түшүнүп атасызбы? Функционалдык милдеттер бар го, мисалы. Пресс кызматынын милдети өзүнчө, уюштуруу иштеринин милдети өзүнчө, бөлүмдө иштеген кызматкерлер. Жана башка. Ушунун баары ошентип. Бул туруктуу эмес. Убактылуу бул ошол наамга жараша. Себеби бүгүн мен мугалиммин, эртең мен доктурмун, мен жана шарттуу түрдө милдеттерим улам өзгөрөт. Бирок мен
Ким болбосун да мен бирөөнүн баласымын, бирөөнүн атасымын. Адамдык милдеттер так айтат, адам милдети. Намдын милдеттери өзгөрүп. Манасчылык милдетке бир мисал айтсам, жанагы манас темасында да айттым мен, же айткан жокмун билбейм. Манас Саакбайдын жашоосунан бир окуя. Бир күнү бирөөлөр кайрылыптыр да, бир жаш келин келип кайрылат экен. Биз мекеме уюмду эсимде жок. Кандай кайрылганын билбейт. Кыскасы Манас айтып беришти өтө түштү. Баланча жерге чаккан чөйрөдө бир баланча топ адам келип манас келип атат, сизди аябай күтүп атат деп макул болот. Саакбай карлайт барат. Кийин карган мезгилде башка чаккан эле мындай бир имарат экен. Келип төргө сыйлап өткөрүшөт, барып отурат. Манас айтып баштайт. 5 мүнөткө жетпей туруп эле бир кнопка баскан сөйлөп токтоду да Саакбай туруп эле ордунан неде аралап чыкты. Мен түшүнбөдүм. Анан бул иштин уюштуруучу милдетин алган жаш келин аркасынан тыздап чуркуп барат. Аксакал эмне болуп калды, түшүнбөй калдык, бүттү, батыры бүтүп калабы деп ачык айта албайт, мен айттым жөн айт деген секчи. Анан бирок эми түшүнүп атасыздар, анан барып чибирлеп атат да. Кандай болуп калды, эмне болуп калды, дагы айтсаңыз жакшы болот эле деген секчи. Ачакта жетекчилик турат. Көрсө чиновник кеткен. Саакбай бир эле сөз айтып кетип атат. Бияқта манас үчү адам жок. Манасчылык же болбосо манасчылык эмес, касиеттин милдетинде касиетти шектетилет. Бул боюнча өтө тема бар. Жанагы жөнөкөй эле макалдагы айтылган эле жашоонун аксиомасы. Сууну сиңген жерге, сөздү уккан жерге ай. А манас деген бул жөн сөз эмес. Манастагы сөз эмне? Манас деген бул эки дүйнөнү бириктирүүчү, коркунучу да, чоң касиет бар. Каяктан, кайдан, жайдан ким билет, өздөрү гана билет, анан бир Кудай билет деген. А биз жөндөй бир арманды сугармабыз. Болбосо, макул чоңдорду күмөн санайбыз, жактап алган, окуп алган деп. Бирок өзгөрүнө бир кереметтер болот да, дагы. Мен бир эле баланы мисалга келтирип элем, Мөмөтбек. Сен өзүң күбө болдуң. 4 жаш туралы, 3 жарым жашынан айтып баштадым, мен 4 жарым жашында мен өзүм күбө болдум да, ушу кичинекей бала манасты кайтып айткан, анан эмне болгон. Мисалы 4 жашар балдар бар да, жөөттөр өзү калды. Эмне сөйлөйт, билесиңерби, 4 жашар. Бардым, келдим, ичем, жейм, ойнойм, жатам, ашты. Бизде мен сурасам жооп берет, же болбосо жооп деп атат. Азыркы балдар 4 жашка чейин тили да чыкпайт. Эми ал башка маселе. Бирок түшүнүп атасыңар, 4 жашар эмне сөз сүйлөйт, 4 жашар бала. Бул манасты айтып койгон. Күпүлдөтүп айтып атат. Айтып бүткөндөн кайра сурасаң, мен бул жерде мынтип айткан бу, андай эмес бу деп мындай бир чек санагандай сурасаң, билбейт бизге. Түшүнбөйт. Себеп алып бүткөрүш. Эми ошол сыңардай бир өзчө бир кереметтүү да. Ал боюнча да касиет деген темада да кенен токтолобуз. Кыскасы, нанын милдети түптүрүнө жараша болот. Анан манасчылык чоң касиет кимге бирөөгө ыйгарылса, ошол жүктү көтөргөндө анын талабы да бар. Анан бар. Кесип, убал деген маселелер бар. Касиеттин дагы өзүнүн бир милдети. Аны аруу tutуш керек, ага кесипти баштайт. Манас үчү жок адам болсо манас айтып баштайт. Бүгүн биз манасчыларды кордоп атабыз. Алып келип манас айтты. Өзгөчө камерага айтабыз, давай закстоо айтчы. Операторлор коёт, силерге сөз жок, бирок негизи. Камераны коюп, айта бер деп өзү отурат. Өзү иштеп манас айтат. Иши жок. Мындайда манас айтып элестетпейчи, бул өтө турат. Бирок заманды талабына түшүнүп атабыз. Айтып жазып калса жакшы, кийин бирөө угат деген илгери. Бирок учурда бааланбай айтып. Ошондой түшүнүш керек. Эгерде чыныгы угалмандардын баары чогуу манасы бүкүлдөдө айтып берсе, анан ошону тартсак, ал таптакыр башка болот. Түшүнүктүбү? Дейки. Эми могу 2 миндет көтөрүп, буну бат эле тезле бүтүрө токшойбуз. Дейки. Жагдайды токтоп турабыз, мен азыр айтам. Бул эмне деген милдет болушу мүмкүн? Кандай ойлойсуң? Жагдай. Жагдай менен учурдун айырмасы эмнеде? Ну, а котормосу. Жагдай деле убакытка жарыша эмес.
Жок, экөө тең эле мезгилге там. Жагдайга сен үйлөнбөсүң, учурга сен болгон Юрист эмес. Бакы. Негизи түшүнүп атабыз, азыр талдаганда ошондой. Жагдай бул түшүнүп калган деп. Эми шартка кубал жатабыз да, бирок ал мезгилге дагы тийиштүү. Учур бул өтө кыска аралык. Кыска мезгилге таңдалган нерсе. Түшүнүп? Жагдай бул убакыты боюнча, мезгили боюнча келет. Эми мисалы жагдайдын милдетинде бир нерсени айтайын, азыр талдайлы ушул. Канчалык деңгээлде бул түшүнүктөн алыстай элек экенибизди билебиз. Беребиз. Былай, жагдайдын милдети ашар. Ашар деген эмне? Биргелеп бир иш кылып, чогуу, помощь деп атабыз, жардам, тагыраак, жетишсиз. Ынанбай жардамдашуу, дагы. Ыктыярдуу түрдө жардам берип, дагы. Жамаат менен чогуу. Бир мисал келтиреличи, турмуштан бир мисал. Кайсы учурда биз согуш башталды. үй салып. Негизги мындай көпчүлүк учурда ушул мисал бизге дайыма элеске келет. Үй салып. Кимдин үй? Мисал. Бир тууган, Асандын үйүн салып атабыз. Асандын бир туугандары, куда сүйүк, жээт айкелери, кошуналары, достору, жора жолдоштор чогулуп алып турат, анын үйүн бүтүрүп бергенге жардамга келип атат. Өз ыктыяры менен жардам берип максат. Иши бүтүп калсын деп. Бак, ушуну сен. Ушул ашарды? Бул ашары макул сары барбы? Макул эместер барбы? Барбы? Ким? Айтпачы. Эмне үчүн бул ашар? Сиз лектор окуп көрсө. Туура, бул ашар эмес. Бирөөнүн үйүн салып бул ашар. Бирок бүгүн биз азыркы учурда акыркы мезгилде биз ушуну ашар туtup калдык. Үй салып аттык эле, устун көрдөрүп аттык эле, ашар кылып койгон. Айгел, койду сойду, элди чакырды, тамагын берип, үйдү бүтүрүп кетти. Бул ашар. Бул ашар эмес. Бул ынтымак. Ынтымактын күчү. Бири-бирине колдоо көрсөтүп, жардам берип, бул ынтымак. Ынтымактын түрү бар. Ашар деген мисал. Жакшы, бир мисал келтириңизчи сиз, катуу айтып баары. Мисал, турмуштук мисал, кайсы ашар мисал? Көпүрө жана, көпүрөнү салып, мына. Айылдын киребеш жолунда суу бар, анан көпүрөсү бар. Анан ал көпүрөнүн суу жеп кетти, талкаланды. Айыл менен райондун байланышы үзүлдү. Айыл эли эмне кылат? Өкмөттү күтүп отурабы? Көпүрө жок кетти, келип алып кетти. Жок. Эми албетте үмүттөнүп туранат. Эртең бир күнү күтүп тур дейт. Бюджет акча жок дейт. Тамаша, кыскасы. Анан айыл эли түп көтөрүлө, өздөрү өзүнүн маселесин чечишет. Ушул ашар. Жалпыга таандык болгон ишти жалпы эл өзү түп көтөрүлө. Ошол чечсе, ошол иштесе, ошону ашат. Бул жагдай. Себеби муну болсо буну жасабаса болбой калды маселе. Жасаш керек. Буну эч кимге ишенбейбиз. Өзүбүзгө жасайлычы. Жагдай жаралды. Жасайбыз. Мектептин чатыры түшүп кетти. Ремонтко каражат жок. Эл көтөрүлдү, оңдоду. Ал Асандын мектеби эмес. Баарын айыл. Бул да бар. Эми ашар менен салмактуу нерсе, бирок ал деле ошол формага келет. Түшүнүп атасызбы? Ашар деле ошол. Ушунун милдети эмне? Ашардын милдети. Бир чоң милдет бар эмне? Жок, максат. Жакында атабыз. Милдети. Милдети сөзсүз түрдө ашарга катышуу. Колуңан келеби, келбейби, сен адиссиңби, мисалы көпүрө салып атсам, мен жокмун, мен ишим жок, мен билбейм көпүрө. Деп мен барбай койсом, туура эмес. Туура. Илгерки ашарларды эстесеңиз, абышка кемпирлер барып, ошол жакта шаң куруп, ошол жакка харам болуп турат. Колдон иштери жок.
тигилердин балдарын небелерин каралашып турат, бирөө чайын кайнатат, аксакал киши болсо караан болуп бапылдап үйрөтүп турат. Ошол менен тигилерге мындай бир негизги иштеген жаш орто муунга мындай акча берди болуп караан болуп турат, жок дейт. Апалар болсо чай кайнатып, бала акыла небелерин багып, ошол жерде карап, ошол жерге тигилердин ишине тоскоол болбосун деп ушундай бир шарт. Шарттын мааниси жалпы катаандык иште ачыкпа, аралаш, ашардын ичинде бол. Мына милдет, ашарда бол. Себеби жалпы маселе. Мисалы бүгүнкү заманда таң каласың, ошо жол жасайынчы келгиле, ашар менен деген маселе бул да ашар. Анан сөзсүз түрдө өзүң аралаш эмес. Эгер акча топтоп бирөөнү жалдаган кезде да, бирок негизги сеним күчү менен жалгаса алды элдик. Бул да ашар. Азыркы заманда. Акча чогултуп көчөрүп таптыңыз. Акча чогултуп кызмет көрөт электрден. Суу чоёт, акча чогултуп. Бул ашар. Сен асандын суусу эмес, ал бүтүн айдын суусу. Жолдо. А бирок кээде мындай көрүштөр. Бакен асфальтты жөөдө бир акча толтурду. Мен машинем жок, мен жөөдө жок. Керек жок салып. Бирок сага сенин машинаң жок, бирок сага машина үйлөр келет. Сен жалгыз үзүп мындай четтелип жашаган жоксуң да. Түшүнүп турасың, ушунун баары ашар. Бул коомдун ынтымак биримдигин бекемдөөгө багытталган талап берилген. Эреже эмес талап. Милдети сөзсүз түрдө ашарга катышуу. Колуңдан келген салым кошуу. Жагдайга жараша, жагдай. Такка эмес, дайыма эмес, жагдай бол. Кандай? Жагдайды чечүү. Чечүү, жагдайды чечүү. Көпчүлүктүн күчү менен. Анан ошондо четке алып, четке чыккан. Бычыканы салганда, бул эми өкмөттүн күчү менен салган да, күчтөр бар. Калайсың, мындайга барбайсың. Ашар деген эл өзгөртөндө, эл өзүнүн уктарына чек. Ошол убакта бычканы куруп аткан элдер чындап түздө аларга тиешеси. Кээ бирлер түшүнүп жок, эмне салып аткан бычканы. Ал башка. Бул да мамлекеттин иши. Түшүнүктүү да. Ынтымакка көп токтолбой эле болот, убакыт жетпей калышы мүмкүн. Кийинки тема. Ой, тема деген кийинки слайд. Кырсык. Бул дагы жагдай. Кырсыкка кабылбай эле коелук, бирок кырсыкка күбө болуп калган адам, акыл эси орунду адам эмне болот? Жазма, милдет. Мага тиешеси жок деп көрүп туруп басып кетти. Түшүнүп атасыңар, эми кырсыктын түрү бар, акылаттар бар, чоң мисалдар айтканда, бир мамлекет кырсыкка учурса, башка мамлекет жардам берет. Болбосо дүйнөнүн ар жагында бирок жардам көрсөтүп турат. Бул дагы милдет катары. Бирөөнүн башына бүй түшүп атса, сен карап туруп, рас болуп тур дебесте, жардам берүү бул. Жагдайга. Себеби эч ким кепилдик бербейт, эртең сен башыңа бүй түшпөйт. Эртең сен кыйынчылыкка учурасаң, сага берет. Бул баягы ошол эле ынтымак, ошол эле жардам, коомчулук, дүйнөлүк коомчулук. А дүйнөлүктөн эмес, эгер ички маселеси айтсак, ал мындай деле. Көчөдө кетип баратасың, жана башка жер. Жолдо, алыс жолдо болсо да кетип баратып, жолдон көрсөң, токтоп жардам берүү. Бул милдет. Кырсык түшүнүктүү болуш керек, муну калдырбай. Ийгиси. Зыйнат деген эмне? Мацек. Жок, жана өлгөн адамдарды зыйнат. Маркумду узатуу деп коебуз, сүйүп коюу. Бул зыйнат. Орусча похорон деп коебуз. Жаман көрбөй эле, бирок ушундай түшүн. Зыйнаттын өзүнүн милдети бар, өзгөчө кылып. Зыйнат бул да жагдай. Бул жагдайга кабылган адам тиешеси бар болуп калса, тууган уругу жакын жанашыр. Анда наамдын милдети дагы башка милдеттер бир аз чектеп чыгат. Бүтүп турат. Себеби адамды акыркы сапарга узатуу, андан маанилүү нерсе жок бул тирилик. Падыша болсоң, сага таандык маселе барбы зыйнат? Тууган уругу жок, мен падышанын убактым жок, жок. Сен жак. Сенин бүткүн тууганың, бир тууганың, атаңды же билбейм, тууганыңды сен ошол нерсеге милдеттүү түрдө. Байкайса, кыргыздарчы той аштык, тойго чакырып келсе да, убактым жок, кызматтан бошобой атам деп, шылкып калат. Өлгөнгө барабыз. Койду. Бул ошол. Анан ошол жакка барганда, ал жерде да ошол эми зыйнаттын арасында, ичинде аралашып жүргөндө да, ал жерде
Senin ким экениң, кандай деңгээлдеги ал дагы маселе эмес. Ал жерде башка адамдар иштейт. Бирдей. Себеби баарыбыздын барар жерибиз дагы анан ошол зыйнатта ошондой мамиле болот. Көк түтүрөйсүңбү, жер чапчыйсыңбы, маселе анда эмес. Деңгээлиң, дараметиң, senin bilimin, senin akıl bölümü al dedi işte, al dedi sen. Şeylere bağırıp ошол адамдык маңызды карасың. Топталсың. Деген. Буну баарыбыз билебиз, э? Түшүндүк. Анан кийинкисин эң татаалы, эң жаманы. Анан булар дагы төртөө гана эмес. Бул мисалга карайт атам, деңгел боюнча. Анан эмес, согуш, Кудайдын бетин арыгылсын, андайды жазбасын, бирок болуп атат. Адам баласынын тарыхында, адам затынын тарыхында согуш. Токтоо болот. Кайсы бирөөлөрдүн билдирүүсү боюнча дегеле тарыхта согушу жок дин болгон эмес. Адам сөзсүз түрдө көтөрүлөт. Токтобойт. Бул эми ушундай. Адам табиятына жараша окшойт. Согуш болгондо бул да жагдай. Бул жагдайда адамдын милдеттери иштейт. Адамдык милдет иштейт. Аталык, агалык, инилик милдеттер согуш үчүн. Талабы анча күчтүү болду. Түшүнүп атасызбы? Себеби башка жерде жарандык милдет күчтөнөт. Мекенди коргоо, мамлекетти коргоо. Атуулук милдет күчтөнөт. Анан төртүнчү адамдык милдет. Акыл эсти жан катары такырыштын жокко чыгат. Себеби сен атайла алган сезимдикти билип түшүнүп туруп бирөөнүн өмүрүн кыйбайсың. Согуш. Бул адамдык милдетке жатат. Бирок жасайсың. Сен өлтүрөсүң, сен өлтүрөсүң. Бул адамдык милдетке жатпайт. Кудай алда да бул эмес, бирок согуш. Аралаштан бар. Мына ушундай жагдайлар. Көп наамдар иштебейт, көп милдеттер. Анан бул жерде наамдын милдетине жанагы аскердик биринчи орунга чыкты. Баарынан жогору ошол. Биринчи талап аскердик. Ошол биринчи талап күчтөн тартип койгон. Андан кийин жарандык, атуулук милдет экинчи иретти. Калгандары болсо дагы бирок анча өтө маанилүү. Согуш учурунда жадаласа зыйнат маселеси каралат. İşte жагдай ошондой. Ошол жагдайдан чыгып, ошол жагдайды чечиш үчүн өзүнүн бир милдеттери бар. Өзгөчө. Түшүндүк, мен талдоону кажети жок болуш керек, бирок айырмалап атабыз. Ошон үчүн бирок бул жагдай үчүн. Жагдай жоюлду, жок болду, бүттү, кайра баары калыбына келет. Эгер наамың болсо наамын милдет аткарасың, адамдын милдетин өз ордунан кайра калыбына келет. Bir gana şu soğuş olduğunda adamın middeti soğuk işte var. Özgürce birinci meren, dördüncü adam millet. Ama birincisi de ata, aga, iyi, bala degen aldar işte. Soğuşta karamayın. Balası askerlik namı boyunca jogor tursa atası yumuşayıyor. Al жерде öyle biz kırmızı bir koy atan kaç yumuşaysın. İşlemeydi bu. Soğuş. Şunu atasın abi. Şunday nesine. Anı da düşündüğümden kavgalalım. Bir gana şu жагдайда өтө оор, өтө жаман жагдай, ушунда гана ушундай бир милдеттер жүктөлөт. Анан эми учурдун милдети жеңили деген кандай эми өзү жагдай менен айырмаскандай болсо. Слайд. Учурдун милдетине мен сурабай эле дароо бир экөөнү көрсөтөйүн. Эки. Колдоо анан жардам. Болду ушуну талдайт. Ушул эки киши. Айырмасы барбы? Kolda eline jardam edin. Kolda sözmeden jardam. Özgür silodası. Kolda meni jardam ayırması var mı? Var. Dinle de. Jardam. Kadar? Söz sözünü? Material. Jardam materialdı, kolda maraldık dedi. Şunday mı? Yok. Emin için yok. Ayırma sen dedin.
Өзүңө ылдыйраак деген муктаждар. Бирөө муктаж болсо сен колдоо көрсөтөсүң, а жардам муктаж болбосо да бере бересиң. Муктаж болбосо да жардам бере бересиң. Дагы жетишсиз. Колдоо менен жардамдын айырмасы. Чайлоодо колдоо. Сиздин ойуңуз боюнча. Жардам деген барып кыйын менен мындай менен Жанагыдай экен да. Бул жерде анда колдоо бул мындай моралдык же болбосо эм берүү менен, а жардам сөзсүз түрдө бир же материалдык же бир аракет кылыш. Ушундайбы? Иә. Колдоо бул адамдын ар бир адамдын ички сезимине жашат. А жардам тышкы сезим. Жардам деген милдеттүү түрдө жардам берет. Жок, өкөтө милдет катары каралып атат. Учурга жараша милдет катары каралып атат. Бирок азыр учурдун милдети катары талдоонун алдында биз бул эки түшүнүктү өзү табылат. Жардам менен колдоо. Жөнөкөй эле сөздөр. Күнүмдүк турмушта колдонобузбу? Айырмасын беребизби? Колдоо көрсөтүп коелу дейбиз. Жардам берип. Кана азыр, башын кайра. Учурда. Бул пикирге кандайсың? Колдоо учурунда эмес, бир канча убакыттан кийин мүмкүн жыйынтыгы көрүнүшү мүмкүн дейт. А жардам дароо. Туурабы? Кандай өмүрсүн? Потом бамдоосун экөө көрөсүң. Дагы пикир барбы, жокпу? Жогору жактан. Колдоо деген бирөөнүн аракети, колдоо деген аракет кылган адамды сен колдойсуң. Жардам Жакында. Бирок так пикирибизде. Кайта кош. колдоо аракет кылган адамга сен колдойсуң, аракет. А жардам муктаж кылган адамга жардам бересиң. Эми так пикирибизде. Пикир менен макул болду. Жок. Жардам берет менен Мына болуптур, эми жакшы эле талдадык, аракет кылдык. Мен турмуштук жөнөкөй мисал айтайын. Учурга тандык, мындай. Бул жеңил эле нерсе, бирок маанилүү. Анан учурдагы эле бир мисалды келтирейин. Учурга тандык. Дүкөнгө бир кары киши келип, азык алды. Бир алып баштыкка салды. Үйүнө көтөрүп баратат. Кыйналат. Эмгекчи. Улам жерге коя алып келди. Кайра алып, кыйналып бирок баратат. Алып барат. Анан бирөөсү баратат. Ой, аксакал, келесиз менен жеткирип берейин. Колунан алды да үйүнө чейин жеткирип калды. Бул эмне? Бак, экинчи сүрөт. Ошол эле абышка деп коеюн, кары киши. Учурдан пайдаланып бир азык алды, бирок алды азык. Бир бишок да, зарыл керек. Андан аз алса жетпейт, алыш керек. Муктажды бар, сатып алды. Өзүнүн акчасы. Бирок көтөрө албайт. Физикалык мүмкүнчүлүгү жок, көтөрө. Анан баш катып отуруп, кийинге жетти. Анан бирөө жанда бирөө көрүп, аксакал. Үйгө чейин кантип отурасыз? Кетин мына көчөгө атып. Маселе жок. Көтөрүп барып үйүнө жеткирип. Бул эмне? Бул жардам. Биринчиси, адамдын колунан келе турган ишке аралашуу бул колдоо. Туура айттым. Аракетине аралашса бул колдоо. Кыйналып атат, бирок жасап атат, колунан келип атат. Ошого аралашсаңар бул колдоо. Колунан келбеген ишти жасап берсеңер бул жардам. Жактан бери акча жазасың, макул акча боюнча. Бирөөнүн акчасы негизинен жетет. Бар. Азыр учурда керек. А болбосо эртең алып келип берем. Мына азыр келатат жолдо мого берип койчу таксиге дегенде. Берип койсоң бул. Учурун чечип койду. Акчасы жок. Башы катты. Тиги зекот операция. Акчасы төлөп койду. Чүкөбү? Бирөөнү кандай? Өкөтөң эле калды.
Экөөндө тең адам муктаж. Муктаж да экөөндө. Кайсы деңгээлде. Бирок бирөө өз аракетин жасап атат, бирок кыйналып атат. А бирөө жасай албайт. Бирок муктаждык. Мисалы жанагы эгерде бирөө эми учур деген жеңил нерсе. Акча жагынан эгерде чоңураак маселе болсо жагдай бар. Акчасы жок. Муктаж болуп атат, бирөө анын акчасын берсе бул жардам эмес, уже жагдай болуп калат башка. Бирок жардам болот. Акчасы бар учурунда же белгилүү бир мерде пайдаланып калыш үчүн убактылуу бере тур, анан кайтарып берем, болбосо бунун бар, тигинин бар десе бул. Ошондой салыштырмалуу негиз бар. Эми негизи түшүнүктүү болду, бул учурга жеңил эле нерселерге карата болгон мисалдар. Же болбосо мындай, дагы бир башка ойлуктан талдайчы. Жол кымгууд кыймыл, машина нары бери болуп калса. Кичинекей бала тоойну. Тоогу жолго чуркап түшүп кетти, аркасына чуркап барат. Сиз жанынан өтүп калдыңыз. Эмне болот? Баланы алып коюш. Бул эмне? Бул жардам. Бул жардам. Себеби бала түшүнбөйт, колунан келбейт. Аман калуу маселеси ал башка болот. Өтүп калат. Силер аны өмүрүн сактадыңыз. Бул калат. А бала кыймыл мындай бир машинаны алып топ кирип кетти, турган машина. Жетпей атат, тырышып атат, сону болсо деле жетет, аракет кылсат. Бирок эми булар атат. Анан силер барып туруп бир чайга алып туруп кетип чыгат. Эзделе албак да. Ушундай сыяктуу нерсе. Көрбөй, билбей, түшүнбөй жарга бараткан адамды токтотуу бул жардам. Экзаменге даярданып, билимди билип, бир аз түшүнбөй атса, түшүндүрсөңөр бул колдоо эле болот. Эгер нөл болуп туруп анын үчүн экзамен тапшырып берсеңиз, жардам. Макул. Тамаша өз ордуна болсо кийинки эсептер эле. Кийинкиси бериңиз дагы өкөнү, ушу мен токтотобуз керек. Көңүл айтуу, анан сооротуу. Бул эмне? Көңүл айтуу, анан сооротуу. Бул дагы учурга таа. Мен атайын жаздым да, ушу силерди кандай бир салдактоо болгон. Кайсы? Адам өлгөндө көңүл айтуу? Ушул көңүл айтуу дегенде ушул эле түшүнүп келип атабы десең? Жок, биз кой көңүл айтып коелу. Көз көрсөтүп коелу деген ал башка. Жок, түшүнүктүү. Түз мааниде ошол. Бирок учурга таандык болгон турмуштук мисалдар бар. Ошону талдайбы, сиздер азыр сурап силердин кыйнабай эле бир мисалдар айтып берейин. Жөнөкөй эле турмуштук мисал. Күнүмдүк турмушта биз жумушка келип жүрөбүз, жумушка келдик. Кесиптештер бири-бирин жакшы тааныйт, үй бүлөдө үйдө окуган жамааттар болот, бири-бирин тааныйбыз, кимдин кандай эмне өзүн билебиз, кабагын эмне түшүнөбүз, эмне болгон. Бир күнү келип эле жумушка келсек, бир кызматкер өпкөпкөсүнө батпай өңгүрөп эле. Эмне болот? Жок, адам да илага кабагы бүркөлүп калат. Бул көңүл. Көңүл айтуу, көңүл тургоо деген мааниде. Себеби эгерде мындай карап турсаң, эми кабагы бүркөлүп калды. Эмне болуп калды? Буга деп чыкпай кетип калсак, бул адамдыкка жок. Себеби биз анын мүнөзүн билебиз. Жумуш болгондон билесиң, анан ошону карап туруп, анан учурашпай койду. Эмне болуп калды? Бул туура эмес. Кабагы түйдү, көңүлү жокпу? Кызыгыш керек. Учур. А эгерде өпкөпкөсүнө батпай эле алса, анда соорот. Бирок ошондо да эки түр бар. Кээ бир адамдар мүнөзүнө жакшы. Кээде ошо үйлө аткан адамды дагы сооротосуң, бирок сооротууга жетпейт. Көңүлү сурасаң, эмне болду? Эчтеке болду.
вообще ошондой деп айтсам ошого да элесин жайдарын кайра калына кетсе бул сорот бул көбүс. А сороту деген çok ilaç mantık su çok ilaç gerekiyor. Anda uçurun çaktaya özgürlük ketip çıktım. Kız bak yumuşka gelsin ettiğinde burayla atmadı ikisi başına akara öteyim. Yok başka manide bu bayağı düz manide demez. İkinci manide mıday. Manide olsa mıday. Adam ошо учурда алган нерседе ошо учурда өзүн жөнгө сала албай атса өзүнө колдо келбейт анда соротуга муктаж сороту деген сырттан таасир этүү аны ошо учурдан алып чыгуу алдап туруп коем тиги бу деп кадимки киши окуя алган себеби бүттү ал жерде акыл эс иштебейт ал сезимге алдырат да болду дүйнө бир тең өзүнүн учуру ошол учурда акыбалы бир тең болду ошол учурда өзү чыга албай атабы сороту деген бул түштүлүк муну алып чыгып аны ошол жагдайда учур ыйлап аткан күндө да бирок анын көңүлүн сурап тинтип кайра жайдарын колго алып келсе ал өзүнө мындай багыт берет мындай бир кайсы бир деңгээлде могу колдоо жардам сыяктуу да бирөө жеңилирээк бирөө өзүнүн колунан келе турган нерсе а бирөө колунан келбейт кээ бирлер bir akılga çıkıp kalanda, hani sırttan böyle tasvir etmeyince bitti, getir, depresyaya geçer. Bilesiniz mi? Adam şurada nazik can eken. Kanday? Oşol derler, oşol derler. Bana oşol uçurda. Gördün mü? Millet katarını yok. Gömülü yok mu? Gömülü kırar. Eğer soratı muhtaç olsan da soratı. Anladın. Ben de öyle yapamam. Çıkan şuar kendi. Yüz kötü anda. Geçip oldu ipini görüyor biliyor musun? Degendeydi. Hayır bireyle o Fatihya, Zeyna, Söğüz Altı. Ova gerekli kişinin katları. Bırak mağazı bireyle ya. Biz hazır terminlerine basın olacak yok mu? Misal katarına yapalım. Bolban'dan bayağı da yakta yazıp falan içinde. Bolban'da şu bireyle işler. İşçara değil mi? Bireyle yapalım. Sonra da gömületi. Bu uçur. Yemek karab tursa uçur menen jagday bu turuktуу эмес. Uçur günündük turmuşta bir neçe jol katar menen gele turgan nersede da biz ошого жараша ар дайым өзүбүздүн мамилебизди тууралап кээ бир жерде жардам беришибиз керек, кээ бир жерде колдоо көрсөтүшүбүз керек, кээ бир жерде сооротушубуз керек, кээ бир жерде көңүл сурап көңүл айтып деген мунсуз жашоо мүмкүн эмес. Бул жагдай бул такай эмес, белгилүү шарттарда, мезгилдерде бирок кайталанбаса да бирок болушу мүмкүн. Bir jagday, dagы bir jagday. Pandemiya oldu, ne oldu? Jagday, evet? 20. Pandemiya bu jagday. Misal Bişkek'in Jaşos'un elesini sen ministersin be, sen kızmatkersin be, militsiyasın be, işte bir yere tatlık olmadı. Komendatörü oldu, askerlik birinci orunga koydu, kalganları hesaplandı. Ana alderden sen деген жоқ. Доктордун жолу ал өзү. Кыскасы жагдай болгондо тартип өзгөрүлөт. Бирок ал жагдай жөнгө салынбай, кайра өз калмай деп тарайт. Ошо жагдайда милдет башкача. Кээ бир милдеттер четке кагылат, кээ бир милдеттер күчтөнөт, жана башка өзгөрүү жагдай. Учурда жок. Ал күнүндүк турмушта учурдун милдеттер такай болуп турат. Бирок адамдын милдети дайыма туруктуу. Андан эч ким болбойт. Намдын милдети адамдын турмуш жолуна жараша өзгөрүлүп, ийиктеп төмөндөп, жана башка. Бул өзгөрүп турат, ошого жараша милдеттер өзгөрүп. Бирок адамдын милдети такай туруп. Бир гана жагдайдын согушу убагында адамдын милдети эң болгондо дагы адамдык милдети жана 4-күчү деңгээлде акыл эсти жандата. Ошол такыр токтотулат, четке кагылат, орунсуз толкулат жагдайдын милдети биринчи орунга. Согуштун талабы боюнча ал өзүнүн
Ошонун баарын эске алуу менен милдет жашоо. Жана сөзсүз аткарыла турган иштерди милдет. Мындай карап көрсөк, биз ушул жашоо турмушка келгенибиздин өзү эле милдет. Биз бул жашоону жараткан жок. Жерди жараткан жок. Аба, табият, жан жаныбарлар, өсүмдүктөр, жемиш менен каалаган биз өзүбүз колубуз менен жасабадык. Бул даяр эмес эле. Биз келип жыга алабыз. Ушунун өзү биз ушундай адам болуп жаралганыбызга биз милдетибиз бар. Кимге карата милдет? Кызметтештер. Бордорду менен анан ошону карата өзүбүздүн аракеттерибизди аркашыбыз. Балалык милдет тирүү жан болгондуктан, өмүр тирүүлүктө болгондуктан өмүр өтүп балалык милдет эч качан. Ошо. Себеби балалык милдет эгерде токтолуп калса, анда эмне маселе жаралышы? Ошо калып барылат, бирок андан мурун эмне болот? Балалык милдет токтоп калса, иштебей калса. Муундардын байланышы. Муундардын байланышы жүргөндө мурас маселеси. Экинчи рет. Барып анан мантык. Бардык нерсе өтө жөнөкөй деп ойлойбуз, бирок өтө маанилүү. Балалык милдет өтө чоң милдет. Карап көрсөк, балалык милдет бул ошо балалык милдет күчтүү болсо, орду менен болсо, анда атуулдук милдетибиз дагы өзгөрүнү күчтүү. Бизде бүгүн атуулдук милдеттин деңгээли кандай деп ойлойсуз? Бир киши айтып бербечи. Милдет жана укук жөнүндө айтабы, милдет мен муну көп айтып жүрөм, бирок 5 мүнөттө жыйынтыктан аракет кылам. Укук коргоочулар менен жаман көрөт болуш керек. Азыр жагдай ушул жагдай дейбиз, азыр жагдай дейбиз. Жок, эгерде мындай тарыхый өңүттөн караганда жагдай. Азыр биз кандай жагдайга бар? Биз мамлекеттик түзүлүшүбүздөн баштап, мен мамлекеттик түзүлүшүн жаман көрдүм. Мамлекеттик кызматчы катары милдетимди аткарам, бирок мындай талдоо. Мамлекеттик түзүлүштө эмнегедир укук биринчи орунда турат. Байкайсыңарбы? Адам укугу негизги бала. Жаман деп айтпайт. Кереги жок деп айтпайт. Ар нерсенин орду бар. Өз орду. Бирок бизде башка орунга чыгып. Жада калса жана Конституциядан баштайбыз, аталыштар болуп, ыйгарым укуктар. Деген түшүнүк барбы? Укук коргоо органдары. Укук коргоочулар тамак окуп алган орду. Адам укугун айтып, ушунда турат. Адам укугу анан келип ыйгарым укуктар, анан ыйгарым укук өкүлдөр, ыйгарым укуктуу мекемелер, органдар, укук коргоочулар деп отуруп, укук маселе жок. Укукту биз мындай четке какпайбыз. Аны менен тең керек болсо, андан да күчтүү болуп турган милдет деген. Ошо тарага иштеп атат. Бир жагын болуп кеткен, бир жагын алып. Милдет кыргыздын жашоосунда мындай суроо, укук деген сөз түшүнүк катары качан келди кыргыз жашоосуна? 90-жылдан кийин? Октябрда. Кайсы октябр? Революция. Бизде 2 октябрь революциясы болду. Негизи бул капитализм орду. Социализмде болчу, мен социализм менен кошо келди, бирок анчейин болчу, капитализм менен күчтөн жүрө камыр алды кетти. Кыргыздарда укук деген түшүнүк жок эле. Бул түшүнүктүн ордун баскан башка сөз бар. Ал түшүнүк катарында башка, бирок укуктун талабында камтычу. Бирок анын салмагы укуктан оорураак. Орду да аябай сонун болчу. Кайсы сөз? Кайсы түшүнүк? Я. Жок. Кандай? Бар? Жок. Укукту айтып атам. Укук деген түшүнүктүн азыркы тилден айтайынчы аналогы бар эле да. Бирок андан салмак турат. Туура, акыл.
Hakkı деген сөз дейсіңізде, бүгін hakkı десе емгер hakkı деп қалдық. Hakkı деген başka түсінік. Мысалы, өз баламды ұрышқанға да ақым бар. Бүгін аны құқығы төленіп отыр. Мен ұрысқанға. Жоқ, күлкі, бірақ жашауға болады. Мұғалімдер оқушыларын тәрбиелеп жөнге салуға ақысы бар әлі. Бүгін құқығы жоқ. Шыдаса алайын. Ақы менен құқық biraz бөлек. Құқық деген не? Жоқ, андай илимиялегенде мен түшүнүп катар айтам. Құқық бұл мүмкіншілік алу. Міндет не? Талдауға алынбаған сөз істерді атқарушы. Права başka. Права, ben ушинтип койдук да, права обязанности дегенде койдук, бирок укукта biraz başka тартип койдук. Право. Ну да, право, укук турат. Мен азыр башка тилге кетип. Кыскасы, акы дегенде, акы менен укуктун эмне айырмасы бар? Укук жөнүндө мүмкүнчүлүгү эле бар, мүмкүнчүлүккө ээ болуу, мүмкүнчүлүк алуу дегенде. Акыда эмне жатат? Тура. Мисалы, кайсы убакта сен акыллысың бир нерсеге? Сен ошого карата иш жасагансың, аракет кылгансың, же болбосо милдетти аткаргансың. Ошол милдетти аткаргандан кийин сен акыллысың. Мисалы, аталык милдетиңди туура аткарсаң, туура же негизи аткаргандан кийин сен баладан бир нерсени талап кылууга акыллысың. Сен милдетин аткардың, аталык. Чоңойттум, тарбияладым, бердим, адам кылдым, андан бир нерсени күтүүгө мен акым бар. Бүгүн биз мен укугум бар дейбиз. Укук менен тешештик бүгүн. Укук ал өзүнчө окуганда экөө. Ал милдет менен деле байланыштуу. Чындап. Башарбайт милдет. Мен окугум. Ой, милдеттүү мун жасачы, жок мен укугум бар. Мен жасабай койгонго да укугум бар деген. Акы сөзсүз түрдө милдет. Эми азыркы турмуштарда тамаша болсо да милдет, жөнөкөй турмушта кыса айтайынчы. Эки слайд берсең, адам милдетин так аткарса, аны өтөйт. Ушундай түшүнүк. Турмушта отурсуз. Турмушта отурам дейинчи мындай. Ушул жерде айттым. Бүгүн кимдер саясатка тиешеси болуп калат. Эркектер жерде айтат. Жана жөнөкөй бир тамаша сөз бар. Бул үйдө маселени ким чечет десе. Маселе болсо мен чечем. Айда жүрөр аял чечем. Барбы? Бирок чоң маселе болуу элек деген. Эмнеден улам ушундай болуп калды. Баягы Союз тарабынан бир көрүнүш болуп калган. Ошондон кийин мындай бир толкун кетти дагы, коомчулукта. Анан ушул нерсе, бул мен эч бир чатак кылгым келген жок, талашка түштүм. Бул жерге ырбаткым келген жок. Жүндө мен байкоо жүргүзүмдү айтып. Бүгүн эркектердин тилиңиз. Аялдар. Сөзүктү. Эмне? Аталар, күйелер, үйлөрүн башчылык милдетин аткарбаган үчүн, демек, үй-бүлөнү бакпаган үчүн, таппаган үчүн, камкор болбогон үчүн, жана башка милдетин аткарбаган үчүн бирок турмуш турбайт да. Аял киши ал сезин алат. Аял тайып көтөрө албайт, чыдабайт дагы, шымаланып барып кирет да ошол күйесин милдетин бойгон. Калат, багат. Анан ошондон кийин эркектин күйесине укугу тебеленет. Укугу тебеленгенде ошол да чоң маселе чечпейт койгон. Маселе деле бар, аны түшүнүп акчам эмес, аны өзү чечет. Жок, бул укугу шарттын тебелени. Себеби аял киши иштеп атат, таап атат, тапкер атат, багып атат, ийип атат, чокуп атат, баарын кылып атат, аял. Күйөөсүн колунан келген аракет этет, бирок негизги аял. Ошондо үй-бүлөлүк маселеге келгенде, кеңеш кылуу, чечим чыгарууга келгенде, аял айтат, мындай кылуу. Күйөөсү айтат, жок андай эмес, мындай кылуу.
бир акчаны өзүм билем го. Дегенге чейин барат. Барып атат. Анан келдиңер, аялым жаман. Жок, аял жаман. Ушундай деңгээлге жеткирген эркек. Аталык милдетин аткарган жок. Башчылык милдетин аткарбаган үчүн ошол чоң күйшүк азапты аялына оодарган үчүн анан байкуштун анан укугу тебелген. Маселенин баары башкасына кайтып келсек, милдетин болуптар болду. Үй бүлө куруп атасың, ошол чоң жүктү моюнуңга алып туруп, ошону түшүнүп, кабылдап, өтөп кет. Ошондо сен Жағдай мен жашоонун философиясын айтып атам. Калган өзүнө калган. Бирөөң жакшы, бирөөң жаман, бирөөң ак, бирөөң кара дебей, мен жөн эле көрүнүшүн талдап. Ар ким өзүнө жыйынтык чыгат. Бирок ушул түшүнүк бар. Милдетиңерди так аткарсаңар, укугуңар эч качан тебеленбейт. Бул чын. Бул мен бир эле мисалды тамаша ретинде айттым. Бирок жашоонун кандай жагдай учур мезгилде кандай тармагы болсо, ушуну эсиңерден чыгарбасаңар, милдетиңерди так аткарбачы. Укук маселеси жаралбайт. Милдетти аткара берсең, укуктун коргоонун кажети жок. Милдетти аткаруу керек. Мисалы, эмне үчүн укук коргоочулар чыркырап атат? Өкмөт менен алышып, бийлик менен алышып. Суроо болот, ойлоп көрүңүз, эмне үчүн? Себеби тиешелүү тармактар өздөрүнүн милдетин аткарбаган үчүн калыстык жок, чындык жок, тараза ооду. Кош керек? Ага чыкты. Деген сыяктуу да, мен жөн эле салыштырма берем. Демек, маселе бар экен. Эми акыркы слайдты мен токтойм. Могул жерде атылдык, эмне үчүн бүгүнкү теманы атылдык милдет дегенбиз? Себеби Кыргызстандын программасы өзү атылдык милдетти толук кандуу аткарууга үндөйт. Ошол жүктү көтөргөнгө чакырабыз. Ошон үчүн атылдык деген бийик слайд эмес, ошо менен жыйынтыктайлы. Бул мындай жөн эле аныктама эмес. Атылдык деген эмне дегенде, жана эжекештер айтпады, ошо атам уулу деген келсе керек деген технология болгон. Жөн эле мындай салыштырма эмес, мындай түшүнүктөрдөн бир топтомдо болчу. Ата жолун улаган, атанын артын баалаган, ата салтын сыйлаган, ата журтун сактаган, ата мекени сүйалган, ата кишинеге атам уулу. Демек, аталык милдетте көп нерсе бар. Жана да айттык, бирок ушуну бир жыйынтыктап туруп, биз Кыргызстандын программасынын негизги себеби биз өзүбүздүн тамырыбызга кайттык. Өзөгүбүздү бекемдеп, келечекте туура багытыбызды уюктап, ошо багыттан адашкан өзүбүздүн жолубуз менен өсүп жашоо. Ошон үчүн жанагы акыркы биздин идеологиялык багыттагы эң чоң документибиз уңдуу жол дегенибиз дагы ошол уңгулуу маселеге көңүл буруп туруп, ошонун негизинде өзүбүздүн жолубуз кандай болуш керек. Ушунун өзөгү тамыры келип, ушул Кыргызстандын программасында биз ошого багыт бере жүргөнүбүз баарыбызды чакырып. Ушу менен бүгүнкү сабакты бүтүрөлү.